Так, салам. Салам кыздар. Мен бүгүн микрофон алдым телефонума. Ютубтан чыкпайм деп ошого атайын барып микрофон алып келдим. Так, угулуп жаткан болсо мага плюс белгисин бериңиздер. Угулуп жатат, жакшы. Жакшы болуп атабы? Алыстан деле сүйлөй берейинби? Телефонго жармашып, үнүм угулбай калат да, себеби дегенде менин үнүм аябай назик чыгат. Аха. Так, плюстарды толтура беребиз, кыздар. Давайте мындай жөн сынап отура бербестен эфирге активдүү катышыңыздар. Мен жөн эле мындай ойноп чыккан жокмун да сиздерге. Сөзсүз бирдеке беремин, бул жерден куруп кетпейсиздер. Адамды өзүн тааныта турган маалыматтарды алган кандай сонун турабы? Мисалы үчүн кийим алсаң эскирет, дагы бир нерсеге алсаң дагы бир жок болот, бирок өзүң жөнүндө алган маалымат эч качан жоголбойт. Дайыма өзүң менен бирге калат. Кандай гана ситуацияга кабылба, ошол билген маалыматың дайыма сени любой ситуациядан спасать этип чыгып кетет. Ошондуктан келиңиздер, жакшы эле? Жакшы болуп атат, Плюс белгилерин көрдүм. Смайликтериңиздерден го, сиздердин ушундай сердечкалар кетти. Салам кыздар. Уже 9-дан өтүп калыптыр. Мен сиздерге атайын музыка коюп, даярданып, күтүп отурсам, баарыңыздар даяр турган турбайсыздарбы эфирге? Жакшылыктын эртерээк болгону жакшы. 5 мүнөт, 3 мүнөт эрте баштадым. Себеби дегенде бүгүн өтө сонун информация айтам, прям. Мен билесиздерби, ушул кезге чейин мен вообще аялдарды наоборот поддержка кылам, туурабы? Аялдар жоопкерчиликтүү болуш керек, аялдар мынтиш керек, аял жакшы деген сыяктуу принциптерди мен вообще колдобоймун жана мен ал нерсени колдонгум да келбейт жашоодо. Себеби когда-то колдонуп көргөнмүн бул нерсени. Тилекке каршы эч кандай майнап чыккан жок. Демек, сразу бир жерден майнап чыкпадыбы, жашоодогу өзүңдүн поворотту резко башка жака буруш керек дагы, өзүңдүн бараткан багытыңды резко башка багытка буруп туруп кетиш керек. Багытты өзгөртүш керек. Бир жерден результат албадыңбы, сразу багытты өзгөртүш керек дагы, башка нерсеге түшүш керек да. Ошон үчүн мен айымдарга айтам, эч качан аял жакшы, эр жакшы, бардык нерсе аялдардын мойнунда, же болбосо күйөөм ичип атат, же болбосо дагы бир нерсе десе дагы, ой, аялы жаман да ошон үчүн, аял жакшы болсо ушинтмек деген сыяктуу бүгүн ютубта толтура экен, өзгөчө кыргыздарда, биздерде аял эле мынте бериш керек, аял эле ушинте бериш керек деген сыяктуу сөздөрдү укканда мен аябай жиним келет, ишенесиздерби? Почему-то ушунчалык жиним келет. Анан ошол нерсени жөн эле сөз менен айтып койбостон, сиздерге бүгүн далилдеп, кандайдыр бир формулалардын негизинде мен атайын түзүп койгонмун, даярдап, канча убакыттан бери. Негизи бул китеп кылып чыгарыла турган эме болчу, информациялар болчу, бирок ошол китепке бергенге чейин мен сиздерге бир учунан берүүнү туура көрдүм. Себеби мен аялмын. Мен эч качан аялдарды басынтпашым керек. Эгерде мен аялдарды басынта турган болсом, анда мен аялдык энергияга өтө албай калышым мүмкүн. Ошол эле учурда биз эркектерди да басынтпайбыз. Себеби эркектерди мен басынткан болсом, анда мен акча таба албай калышым мүмкүн, күчтүү боло албай калышым мүмкүн, эрктүү боло албай калышым мүмкүн, жоопкерчиликтүү боло албай калышым мүмкүн. Ошон үчүн биз бүгүнкү темада эч кимди басынтпайбыз. Мындайча айтканда, эркектин жашоосунун жоопкерчилиги өзүнүн мойнунда экенин жана аялдын жашоосунун жоопкерчилиги эркектин мойнунда экенин бүгүн сиздерге далилдеп көрсөтүп бермекчимин. Так, жаңы маалыматтарга даяр туруңуздар. Кечээ мен 24 саат бою курска ачканмын, продажа ачканмын. Түнү менен менеджер кыздар аябай катуу иштешти, сурангандар көп. Бул информацияны, бул мага гана керек информация экен деп аябай кайрылгандар бар. Себеби мага мындай продвинутая аялдар аябай керек болуп атат да, бир нерсени сразу түшүнгөн, бир сөз айтканда сразу экинчи сөз кандай сөз айтышыңды билип күтүп турган айымдар чындыгында керек да, мына ошолор өсөт да. А так жөн эле мен вообще түшүнгөн жокмун, бул кандай эле, бул мындай деп каршы болуп тура берет го, бир жерде катып тоңуп тура берет.
вот ошол аларга мен айтат элем, пока значит даяр эмес, аларга типа мындай базовый информациялар болушу мүмкүн, балким аффирмациядан баштайсызбы, же болбосо вот стакан суудан баштайсызбы, ошол сыяктуу эмелерден баштап акырынан көтөрүлүшүңүз керек деп айтат элем. Ошон үчүн өзгөңүздөр келсе өтө татаал информацияларга дайыма даяр туруңуздар, себеби мен вроде түшүндүңүздөр, бирок түшүнүп ошону фильтрден өткөргөнгө чейин сиздердин мээңиздердин ичинде полностью мындай вулкан сыяктуу атыла турган информациялар көбүнчө мендечи. Ошондуктан кеттик. Азыр биздин катарыбыз кошулганга чейин, көбөйгөнгө чейин кимдер каяктан жазып атат, келиңиздер, мен сиздер менен дагы бир жолу таанышкым келет. Кимдер кайсы жерде отуруп жазып атат, кимдер кандай абалда отуруп жазып атат, кимдер эмне жумуш кылып отуруп мени угуп атат. Ошол боюнча бир аз жаза кетиңиздер, чтобы мен эле сүйлөй бербестен сиздер дагы мени чындап угуп атасыздарбы, чын эле ушуну угайын, билейин деп келдиңиздерби, сиздер менен тыгыз бир волнага түшөйүн, бир потокко түшөлү, бир эмеге түшөлү, волнага түшөлү, чтобы мен дагы сиздерге жакыныраак болушум үчүн. Бишкектен дейт Элида эже, саламатсызбы? Бишкектен көп экен, Бишкек. Мен Оштон дейт. Мен дагы Оштон, если что. Бирок Бишкекте жашайм. Айгерим Заму Питерден дейт. Питердегилерге, Россиядагыларга өзгөчө салам. Себеби дегенде Россияда Инстаграм иштебесе дагы кирип, күтүп, ушул эфирден бир нерсе алайын деп олтурушат. Бишкектен жазып атам дейт. Мен тааныдым бул кызды. Мунира, адашпасам. Мен Клара Москвадан, Чүйдөн дейт. Кызылка, саламатсызбы дейт. Сизди гана угуп жатамын Баткенден. Баткендиктерге өзгөчө салам жолдоймун. Сизди уксам уйкум келе берет дейт. Демек мен сиздин жан дүйнөңүздү тербете турган, жан дүйнөңүздү материнская энергия деп коет. Менин үнүмдү укканда жөн гана уктап эс алдыра турган энергиям бар экен. Демек бул жакшы нерсе. Эгерде уйкуңуз келбесе, анда басып туруп бир сыйра жуунуп, тазаланып, дарат алып келсеңиз, анда өзүңүзгө келип каласыз. Ала букадан калпак тигип отуруп угуп отурам, курска катталгам, эң сонун. Киз калпак дейт. Калпак боюнча бизнес кылат экен арабызда. Бул менин жаңы катталуучум болот. Тааныштырып өтөйүн. Айтолкун 78 дейт, Бишкектен, Дордойдон. Саламатсызбы Айтолкун эже? Жалал Абадтан сиз менен жолуккум келет. Бишкектиктер өзгөчө жолугууга даяр туруңуздар. Жакында жолугушуу болот сиздер менен, өзгөчө сонун эмелерди обсуждение кылып сүйлөшүп отурганга даярмын. Ноокаттан салам, самсы жасап жатам. Ноокаттыктар, мен ноокаттан болом, бирок ноокат дегенде сөзсүз түрдө самсы элестетет, Салам барыңыздар. Бул жерде только айымдар. Бири-бириңерден тартынбагыла, бири-бириңерден уялбагыла. Эмнеңер бар? Капа болуп атасыңар, маанайыңар жок, баарын бөлүшкүлө. Баардыгы биздин гана өзүбүздүн пространствобузда гана боло турган сөздөр. Бул жерде эч кандай эркектер жок. Мен балдарымды карап отуруп дейт. Демек караңыздар, мен дагы качандыр бир убактарда мына ушул азыркы жашап жаткан жашоо мен үчүн мечта болчу. Баарыбыз эле угуп жатасыздар мындай сөздөрдү. Мен когда-то мечтать эткенмин, азыр ошентип жашоого жеттим дегендер аябай көп азыркы учурда. Бирок мен как отшельник катарында, менин энергиям отшельник деп коет. Мен көп нерсемди эмеге публикага алып чыкканды жакшы көрө бербейм. Себеби меники всегда материальный жетишкендиктерим всегда за кулисами калганды жакшы көрөм. Себеби менде ушундай установка бар. Мен эч качан көрсөткүм келбейт. Көрсөтөм иногда, вот мен дем алып жүрөм, аял катарында эс алып жүрөм, прям жыргап атканымды бир учун бериши мүмкүн. Бирок менин энергиям как отшельник только духовный ростко багытталган. Айымдарды духовный жактан өстүрүүгө жана дагы ошол духовный рост боюнча өсүүгө эң биринчи эмнеден башташыбыз керек? Финансовый, материальный вот муктаждыктарды кантип жарып өтүш керек, кантип басып өтүш керек, ошолар боюнча биринчи, экинчи этаптарды басып өткөрүп туруп, анан кийин духовный ростко өтүү керектигин мен түшүндүрүп кетким келет да. Бүгүнкү биздин темабызда отношения боюнча мен чоң эми биздеги апаларыбыз, чоң энелерибиз баардыгы СССРдин тарбиясын алып калган деп айтабыз. Чындыгында өтө бизди ушунчалык запреттер менен жана удобный кылып туруп тарбиялаган. Балким тарбиялуу, ошол убактарда тарбиялуу болуп жүргөн жакшыдыр, бирок азыр деле тарбиялуу болгон жакшы, бирок уже мода эмес.
кандай десем, бул тарбиялууга караганда сен уже полноценно өзүңдү как личность катарында өскөнүң намного лучше, да, чем удобная, хорошая, тарбиялуу болуп, ушундай болуп эме кылганга караганда. Ошон үчүн баардык нерсени алып кеткен үй бүлө, бала чака, күйөөңдү, сырттагы бизнесиңди бүт баардыгын бирдей алып кеткен айымдарды азыркы учурда альфа женщина деп аташат. Бирок ошол альфа женщина болууга дагы өтө көптөгөн энергия керек экен да, мен ошол нерсени байкадым. Тилекке каршы мен бул жаатта жолдошум жакшы поддержка берип, жакшы колдогон үчүн балким менде сонун жыйынтыктар болуп жатат. Ошол нерсени да мен сиздерге бүгүн айтып бермекчимин. Мен жолдошум жакшы болгон үчүн эле мен бул нерсени айткым келбейт. Мен бул нерсени осознавать этип келип, 15 жыл ушунчалык жашоодон өтүп, көп нерсени түшүнгөн үчүн мен өзүмдүн жашоомдогу болуп өткөн нерселерди айтамын. Бул баардыгыңыздарга керектүү жана баардык айымдарга мен ушул нерсени жеткирмекчимин. Өзгөчө вот турмушка чыга элек жаш кыздарга жана турмуштан ажырашып, эми дагы повторно турмушка чыгуудан коркуп жүргөн айымдар үчүн. Демек, кечээки эфирде бизде энергия боюнча болду. Аялдардын энергиясы кандай болуп иштейт, көзгө көрүнбөйт жана кандай түрдө, канча бөлүккө бөлүнөт. Албетте татаал маалымат, ал нерселерди кээ бирки баягы сабырсыз айымдар ал нерсени түшүнбөшү мүмкүн. Себеби мындай айымдардын аң сезими чектелип калган, как клиповое мышление деп коет муну, кыскача кичине кыска кылып айтып кой, болду, башка нерсенин кереги жок дешет. Алар эч качан өсүүгө даяр эмес, өсө алышпайт дагы. Ал эми сабырдуу айымдар всегда башынан баштап от начала до конца баарына чыкканга даяр болушат да. Демек, аялдын энергиясы боюнча кечээ өттүк. Бүгүн эми мен сиздерге отношения, мамиленин да өзүнчө энергиясы бар. Ошол эле учурда, мисалы үчүн, эмне үчүн бизде нике деп коет, эмне үчүн никенин да өзүнчө энергетикасы бар экен. Ушуларды дагы мен изучать этип чыктым. Жана аялдын энергиясы кантип иштейт, эркектин энергиясы кантип иштейт, жана аял менен эркек ортодо кандай энергияларды бири-бирине алыш бериш кылат. Давать и брать деген энергия бар. Биринчи эмнеден баштасам? Биринчи келиңиздер. Азыр мен сиздерге мына ушул картинадан баштайм. Так, эркек аялды өзүнүн жасаган мамилеси менен бузат. Мен бул жерде көрүнүп атамбы? Мен бул жака жылдырып коеюн өзүмдү. Жылбайт экен. Всё. Эркек аялды өзүнүн мамилеси менен бузат, ал эми аял эркекти өзүнүн ойлору менен бузат. Бул өтө туура нерсе. Мен бул нерсени ошо китепке жазып атып, сиздерге дагы бир четин берүүнү туура көрүп атам. Себеби көп нерселерди мен сактап отурганда эмне? Каяка алып кетем мен ал нерселерди? Үйрөндүм, ноутбукка толтура архив кылып туруп жүктөп алганда эмне, туурабы? Ошон үчүн бул ушул темадан баштамакчымын. Эркек аялды өзүнүн жасаган мамилеси менен бузат, ал эми аял эркекти өзүнүн ойлогон ойлору менен бузат. Хорошо, комменттерди бир азга өчүрүп турамын. Алдын ала курска даяр тургандар 0708 100 103 же болбосо дайректке кайрасаңыздар, мен сиздерге менеджердин номерин жиберемин. Так, анда кеттик. Ушул эле эреже тескерисинче дагы иштеши мүмкүн. Эркек аялды өзүнүн мамилеси менен өзгөртө алышы мүмкүн. Ал эми аял эркекти өзүнүн ойлору менен өзгөртө алышы мүмкүн. Бул жерде уже түшүнүктүү эле туурабы? Ооба, эркек бизге кандай мамиле кылса, биз ошого карап кете беребиз. Жакшы мамиле кылса, биз заматта өзгөрүп кетебиз. Жаман мамиле кылса, биз сөз кайтара албайбыз, эчтеке кыла албайбыз, күчүбүз жетпейт. Бирок ошол заматта биздин эмне? Ойлорубуз бузулат. Ага карата жек көрүүбүз ойгонот. Ошол заматта биз көзгө көрүнбөгөн эркекке каршы ударларды жиберип баштайбыз. Бул учурда эркек сезбейт. Мен жеңип койдум, мен сүйлөп койдум, мен айтканымды кылат, мен каалаганча басынып берем деп ойлойт. Бирок аялдын ар бир ойлору өзүнүн энергетический пространствосу менен басып өтүп, ошол эркекке жеткенде жолу жабылат, алсырайт, иши жүрүшпөйт, жамандыктарга кабыл берет. Ушинтип кантип жаман нерселерге кабылганын эркек өзү түшүнбөй калат. Ошондуктан мен ушул темадан баштаганды туура көрдүм. Бул биринчи тема. Эркек аялды өзүнүн мамилеси менен бузса, аял эркекти өзүнүн ойлору менен бузат. Бул эреже тескерисинче дагы иштеши мүмкүн. Эми кийинки биздин теманы эмнеден баштамакчымын? Так, бул жерде бир аз интимный фото. Бирок эми бул нерседен эмнеге уялабыз, туурабы? Тартынычтын кереги жок. Караңыздар. Бул жерде
аял менен эркек уже никеден кийин как бир бүтүн адамга айланат. Эмне үчүн? Жарым деп айтат, өмүрлүк жарым. Аял дагы жарты, эркек дагы жарты, экөө бириккенде гана бир бүтүн адамга айланат. Как пазл сыяктуу. Эркектин кемчиликтерин аял толукташ керек, аялдын кемчиликтерин эркек толукташ керек. Ошондо баягы кемчиликтер бири бирине совпадение болгондо пазл сыяктуу сонун мамиле курулат да бул жердечи. Бирок бул жерде пазлдар туш келбей калышы мүмкүн. Же бири бирин түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошо муну түшүнүп алыңыздар, себеби никенин энергиясы жана кандай алыш бериш энергиялар болот, ушул боюнча дагы айтып өтүш үчүн заранее мен сиздерге көрсөтүп коеюн ушул фотону. Кантип энергиялар. Азыр бул жерде сексуальный энергия алыш бериш болуп атат, бирок бул жерде ким көбүрөөк утат, кимге көбүрөөк польза, кимдерге көбүрөөк минус кетет, ошол боюнча да сиздерге айтып бермекчимин да. Так, андан кийинки бул жерде бир аз эми окшоштуруп коюлган сүрөт, бирок сүрөткө маани бербеңиздер. Бул жерде башка нерсеге маани беребиз. Так, караңыздар. Бул жерде цифралар турат. Анан стрелкаларды караңыздар. Эркектен всегда эмне үчүн биринчи кезекте өзүнүн үйдө хозяин деп сезген болсо, эркек өзүнүн үйдө мындай бийлик кылам, мен үйдү башкарышым керек, мен ошол үйдүн хозяйыны болушум керек, менин айтканымды кылыш керек, балдарым, аялдарым деген болсо, анда биринчи кезекте эркек бериш керек өзү. Вот бул жерде мисалы мындан мурунку сүрөттө, конечно, интим байланышка барганда эркектики аялдыкына кирип атат, туурабы? Бул уже сексуальный энергия. Ал эми бул жерде эркек бериш керек дегенде эркектин биринчи эмеси интим эмеси мүчөсү шиш болуп турат дагы, аял бул учурда кабыл алып атат, туурабы? Ошондуктан бул не только төшөктө гана эмес, жашоодо дагы аялдын физический телосы безопасный жашоодо жашаш үчүн үй менен камсыздаш керек, кийим менен камсыздаш керек, тамак аш менен камсыздаш керек. Бүт бардык нерсесин уштап, көңүлү тынч, мен иштешим керек, мен акча табышым керек, мен мындай кылышым керек, буга жетпей атат, башка бирөөнү карап суктанып, ушул жыргап жүрөт деген состояниеде калып кетпеш үчүн самецтер, эркектер бул учурда только бериш керек. Жөн эле өзүнүн членин пихать этип коюп эле жүрө бербестен бергенди үйрөтүш керек. Аялдын безопасностун биринчи түзүш керек. Бул биринчи. Экинчи, бул учурда аял кабыл алат, аял экинчи кезекте аял берип атат. Көрдүңүздөр, аял берип атат, үчүнчүдө кайра эркек берет, төртүнчүдө кайра аял берип атат, мына көкүрөгүнүн учунан эме чыгып атат, стрелка чыгып атат. Андан кийин эркек берип атат, анан аял берет, эң аягында дагы эркек берет. Бул формуланы мен дагы азыр түшүндүрүп берем. Так. Бул нерсени мен сиздерге мынтип түшүндүрмөкчүмүн. Биринчи, бул жерде эркектин мындан мурунку фотодо эркектин членинин жанында, интимный членинин жанында 1 деген цифра турат, и стрелка кетип атат аялга карап. Демек, бул жерде эркек аялга мен бармын жаныңда, мен бардыгын кылып беремин, мен бардыгын жасап беремин, мен сенин безопасностьуңду сактайм, мен сени всегда защищать этем, сен мага таянышың керек деп эркек бериш керек. Бул жерде кызыл түс кетип атат. Биринчи эркектен башталат. Көрдүңүздөрбү? Всегда биринчи эркектен башталат. Өзүм полноценно эркек, мен жоопкерчиликтүү болушум керек деп санаган эркектер всегда бериш керек. Биринчи, эч качан аял бербейт бул жерде. Бул жерде баягы обмен эме болгондо, алыш бериш закону бузулган үчүн аялдарда күнөө дегендер билбестен монтип алып оозун жалжайтып алып сүйлөй беришет да. Всегда биринчи эркек берет, мен бармын жаныңда, поддержка беребин, моральный жактан, психологический жактан, физический жактан поддержка бериш керек. Анан муну кабыл алган аял экинчи аялга келет дагы. Бул учурда мен эмнени каалаймын? Үй каалаймын, косметика каалайм, белек алганды каалаймын, кийим алганды каалаймын, өзүмдү сулуу кылып жүрүштү каалайм, только каалайт. Же болбосо бала төрөштү каалайм, мен сага бала төрөп бергенди каалаймын, мен сенин артыңан туяк калтырышты каалайм. Айтор бул жерде аял өзүнүн каалоолорун ишке ашырып эркекке берет. Не только эркекке, башка өзүнүн хоббиси жашоодогу, өз алдынча акча табышты каалайм, өзүмдүн хоббимдин үстүнө иштегим келет, бизнес жасагым келет. Каалоолору ясно болот да, потому что көңүлү тынч. Эркектин жумушун кылыш керек, кылбайт, тиричилик мойнунда эмес, көңүлү тынч, просто на удовольствие иш кылып баштайт бул учурда. Анан кайра бул учурда аялдын экинчи этаптагы эмеси, каалоолору ишке ашканда уже көңүлү тынч,
эмоциялары, чувстволор, сексуальный энергия берет, төрөп берет. Эркектин эмесин аткаргандан кийин үчүнчүсүндө эркек өзүн баягы биринчисинде берди да, безопасность берди, подаркалар, бүт баардык нерсени берип, аял анан кайрадан аял кайтаргандан кийин үчүнчү этапта бул жерде мен бүт баардык аялга кайрылбай атат. Мен бул жерде бүт баардык мен сенин муктаждыктарыңды жасаймын, каалаган нерсеңди ишке ашырамын, мен бул үйдө хозяинмын, мен эркекмин деп өзүнүн өкүмүн өткөрүп баштайт. Бул жакшы нерсе. Эркек всегда бир эки уровень жогоруда туруш керек. Андан кийин аялга очередь келет. Аял бул учурда мен сага сүйүү жана ыраазычылык тартуулаймын. Бул учурда мен сени дайыма сенин артыңдан дуа кылып турамын, сенин амандыгыңды, сенин ден соолугуңду тилеп турам. Сени дайыма Кудайдын, сен эртең менен чыгып кеч келгенде Кудайдан аман эсен келишиңди ынтызарлык менен күтөм деген сыяктуу только сүйүү, ыраазычылык, кубаныч ушундай алкап мактап турат. Андан кийин ошол нерсени кабыл алган эркек бул жерде мен чечемин, мен сүйлөймүн, мен гана буйрук берем деп ошол үйдөгү бүт баардык жоопкерчиликти өз мойнуна алып, өзүнүн эркек экен өкүм өткөрүп баштайт үйдө. Ал жерде эркектин голосу бар. Ал жерде эркектин айтканы болот. Эркек гана чечет, эркектин авторитети өтө бийик, кадыр баркы жогору деген эме иштеп турат. Демек, андан кийин уже кийинки этапка келгенде, аялга келгенде, ооба, мен сенин кыйын эркек экениңди билем, көрүп турам баардыгын, сезип турам, потому что сен баардык нерсени кылып атасың, мен баардык муктаждыктарымды аткарып атасың, жана мен сенин келечегиң бар экенине дагы ишенем, мен сенин келечегиңди көрүп турам деп эркекке дагы добро берет, эркекке өзүнүн жан дүйнөсүн ачат бул жерде. Андан кийин эң акырында эркек аялды Кудайдын жолуна баштайт. Кудайга биз ибадат кылышыбыз керек, Кудайга дайыма биз сыйынышыбыз керек, сен мен айтканымды кылышың керек, чтобы динден чыгып кетпешим үчүн мен кандай динде болсом, сен да ошол динде болушуң керек деген сыяктуу, потому что мен билем, мен айтканымды кыласың, мен кандай болсом ошондой болосуң деген сыяктуу. Мен билем, мен кыйын экенимди дагы билемин, жана дагы сени жашоодо жол башчы экениңди дагы билем, ошон үчүн мен Кудайдын жолуна биринчи болуп жол баштап берем деп бул учурда уже отношения жогоруга карап кете берет дагы, духовный жака кетет. Бул жерде отношения этап менен кетип атат. Көрдүңүздөр? Эми бул эме бир аз башкача вариантта дагы иштеши мүмкүн. Азыр кандай вариантта иштейт, мен силерге дагы түшүндүрүп берем. Караңыздар, бул жерде аял менен эркектин өздөрүнчө аурасы, энергиясы көзгө көрүнбөгөн эмес турат. Манипулятор эркектер болот, эчтеке бербестен, эчтеке менен обеспечивать этпестен, баягы безопасность сактабастан, защита этпестен кээ бир эркектер только требовать ете берет го, сен кылышың керек, сен мынтпейсиң, сен тигинтпейсиң, сен мага мынтип сүйлөбөйсүң, только талап кылып отура берет го. Ошол учурда аялдын энергиясына уже доо кетет. Бул учурда аял уже выгорание болот, истощение болот, өзүнүн личный пространствосын бузган болот. Анан ошол учурда кантип алсырап, уже күчү жок, уже энергия сберегающий режимде жашап жатканын аял билбей калат дагы. Акырындан кимге айланат? Жаман катынга айланып калат. Нервин, анан баардыгына жаман көрүнөт. Бунун характери жаман, бул өзү нервный болчу, анан кийин бул мындай болчу, характери ушундай деп уже аял жаман аялга айланат. Потому что ага чейин эркек уже до конца добивать этип койду уже аялдычы. Ошондуктан бул жерде дагы уже эме кетти да, алыш бериш законунда кандайдыр бир доо кетти. Эркек алай берди, бирок бергенди билген жок. Бергенди билбеди. Бул учурда аялдын бере турган эчтекеси калбай калганда уже аял жаман көрүндү болуп калат. Баардыгына, жандагы балдарына да жаман көрүнөт, күйөөсүнө, кайын-журтуна, бүт баардык адамдарга жаман көрүндү болуп, уже ички дүйнөсүнө бүт баарына жаман көрүнөбү, уже сырткы дүйнөсүнө дагы сулуулугунан, башка нерсесинен баардыгынан кадимкидей билинип калат да, жүдөгөнү. Эми караңыздар, кийинки эме бизде мындай. Так, азыр мен бул нерсени кайрадан ушул картинага кайтып келмекчимин. Бизде бул жерде мындай закон дагы иштейт да, всегда эле кээде эркек бере бербейт го. Кээ бир эркектер мисалы дайыма эле үй алып бербесе дагы, башка нерсе кылып бербесе дагы, ушунча физический, материальный муктаждыгын кылып бербесе дагы, кээ бирки аялдар бар,
эчтекени сезбейт, эчтекени чувствовать этпейт, эмне алып атканына билбейт жана өзүнө ишенбеген айымдар бар да, самооценкасы өтө төмөн, только требовать этип отуруп сен кылышың керек, кылбайсың деп. Бул учурда мен бул нерсени билип калган, моментально билип калдым, что значит мен бул жерде мен ушундай кылышым керек экен деп. Себеби мен биринчи ажырашкан кезде бир топ жылдарга чейин аябай өзүмдү жеп түгөнүп ушунчалык жаман абалда жүргөндөн кийин акыры бакыт издеп Бишкекке келдим. Анан азыркы жолдошум менен бир топ убакыт сүйлөшүп, таанышып, бирге жүрдүк. Ал учурда аябай жумушу жакшы болчу, аябай командасы аябай чоң болчу, авторитет болобу, башка болобу, бүт баардык жактан тааныштар, дайыма веселый жүрчү да. Анан уже мага үйлөнгөндөн кийин бул нерсени жашырбайм, чтобы сиздер да билишиңиздер үчүн. Мага үйлөнгөндөн кийин почему-то жумушу артка кете берди. Анан эмнеге мындай болуп атат, өзүмдү күнөөлөп баштадым. Эмнеге мындай болуп атат? Анан байкап көрсөм, мен требовать эте бериптирмин. Сен мынтишиң керек мага, мындай кылбайсың, эмнеге таап келбейсиң адамдарга окшоп, биз мынтип жашашыбыз керек дей бериптирмин. Анан уже баягы жолдошум чарчай берди да акыркы учурларда. Эми караңыздар, азыр мен силерге сонун инсайт айтам. Качан бул жердегидей аял менен эркек никеден өткөндөн кийин бирге уже энергетический связь, байланыш пайда болот. Нике пайда болду, сразу экөө бир бүтүн жанга айланат. Уже ал дагы жакшы жаман нерселер, сендеги жакшы жаман нерселер бири бириңерге өтүп, уже журулушуп, кадимкидей аралашат ичиңердеги нерселерчи. А бирок мен жолдошум ичинде бүт всегда мындай чыгармачылык, дайыма позитив, жакшы ойлор, настроениясы дайыма жакшы, там ден соолугу өзү спортсмен, машыгат, тренировка кылат. Мен анын мындай мушташкандарына карап туруп эле сразу мен согласие бергем, что мен турмушка чыгам депчи. Потому что билгем, мени всегда защит этет. Анын мушташкандарын көрүп ушунчалык мен суктанып, жакшы көрүп, сүйүп калгам. Анан уже мага үйлөнгөндөн кийин артка кете берди, эчтеке мындай билинбестен артка кетип атабыз да. Башында жакшы болду, кийин билинген жок, уже жоопкерчилик менин мойнума чөбөрдү. Анан мен байкаган жокмун, эмнеге мындай болуп атат. Анан менин бул тармакка келгенимдин бирден бир себеби мына ушул жерде жатат. Өзүмдү издеп баштадым. Так, мен өзү киммин? Эмне үчүн мен дайыма бактысыз жашашым керек? Эмне үчүн? Эгер ушинтип бактысыз жашай турган болсом, анда мен өлүп эле калышым керек да депчи. И так эле бул дүйнөдө деле тозоктойт, наркы дүйнөдө да ким гарантия берет? Сен тозокто жашайсыңбы, бейиште жашайсың? Ал жакта да мен кыйнап жашагандан көрө лучше барып туруп эле ошол жакта күйүп, тозокто кете берейин депчи. Ушундай ойлорду да ойлогон күндөрүм болгон. Ошол учурларда мен өзүмдүн энергия боюнча сабакка катышып, аялдын энергиясы боюнча, кечээ мен силерге толук эфир өткөн жокмун. Ошол жерде эркек не всегда безопасность бере албаса дагы, материальный жактан, белектерди, там кымбат баалуу акча, ушундай финансовый жактан сени обеспечить этпесе дагы, сени ошол нерсеге өзүң жете турган энергияны бериши мүмкүн. Кантип? Бул учурда биринчи эркек берет деп айтканбыз. Эркек менен интим байланыш жүргөн учурда эркек всегда берет бизге. Эмнени берет? Биз айтабыз, биздин денебиз энергиядан турат деп, көзгө көрүнбөгөн энергиядан турат. Эркектердин энергиясы дагы, күчү дагы, физический силасы дагы, ичиндеги таланты, жөндөмү, акча таба турган күчү дагы, ошол энергиясы чогулуп болуп туруп, энергетический сгусток болуп, то есть сперма энергетический сгусток болуп, кичинекей суюктук болуп туруп, аялдын ичине түшкөн учурда, мына ошол сгусток энергия биздин экинчи эмебизге, жатыныбызга түшө турабы. Аялдардын көпчүлүк энергиясы мына ошол жатынында жайгашкан. Бул жатынында эч кандай блоктор жок болсо, эч кандай проблемалар жок болсо, бул аялдар всегда любой ишти ушунчалык эргүү менен жасайт, сексуальный энергиясы ойгонот. Сексуальный энергия десе деле сөзсүз эле төшөктө жатып алып эле эркектер менен жатыш эмес. Сексуальный энергия мисалы үчүн любой ишти кайф кылып жасайсың го, прям эргүү аласың, вдохновение аласың, удовольствие аласың. Мына ошол сексуальный энергия биздин жатыныбыздан чыга турган энергия. Ошол жерде мен жолдошумдун бүт акча таба турган, чыгармачылык, жолдошум өзү режиссер. Камерада өзүмдү сүйлөй турган, камерада өзүмдү кантип эме кылышым керек, ушундай чыгармачылык жолдо жана билимдин эмесине, тармагына кирип акча таба турган менин денежный потокторум ачылып баштады. Мен ушул нерсени билгенден кийин
күйөөмө наоборот ыраазычылык айттым. Эркектер күчтү каяктан алат? Албетте аялдардан алат. Бирок ошончо күч чогултуш үчүн тамактанат, бир жерге барып эс алат, же болбосо нервничать, агрессия болуп, анан аялдын жанына келип эмоция алат турабы? Аял всегда жакшы сөздөрдү айтып, успокаивать этип, баягы аялды күчкө толтуруп, акырын өзүнө келтирип, жан дүйнөсүн тынчтандырабы? Анан ошол алган энергиясын кайрадан берип атпайбы? Ошол сгусток энергияны бериш үчүн эркектер өтө көп кыйынчылыктар. Бир туруп бел ооруп кетет, бир туруп буттары ооруйт, бир туруп өзүнчө нерв болуп кетет, бир туруп өтө көп стадияларды басып өтөт. Ошол спермасын аялдарга бериш үчүн. Ошон үчүн биз эгерде аябай жакшы акча таап аткан болсоңуз, анда сиз алып алышыңыз керек, потому что сиз бул акчаны күйөөңүздүн энергиясы менен бирге, ошонун жардамы менен таап атасыз. Потому что бул жерде сиздин жолдошуңуздун ортосунда никенин энергиясы бар. Ошол нике аркылуу бирге жатып атасыңар. Жолдошуңуз сизге аябастан өзүнүн акча таба турган энергиясын, күчүн башка жака сарптабастан сизге алып келип берип атат. Ал сизге жайылып, денеңизге сиңип, экинчи эфирный телоңузга, аураңызга сиңип, ошол жерде сиздин чыгармачыл, вдохновение, акча таба турган, эргип ала турган сексуальный энергияңыздын баарын ойготуп, ошонун негизинде балким акча таап аткандырсыз. А эгерде акча таппай жаткан болсоңуз, ойлонушуңуз керек. Жолдошум мага эмне берип атат? Акча болбосо да, башка болбосо дагы эмне берип атат мага? Ошол нерсеге көңүл ой жүгүртүп көргөн болсоңуз, өтө сонун инсайттар чыгат. Өзүңүз ушул кезге чейин бир ишти жасасамбыкин деп коркуп жүргөн иштериңизди моментально жасап баштайсыз, ушунчалык жасайм деп келип туруп, бирок балким тартынып жасай албай жүргөндүрсүз, коркуп аткандырсыз. Ошол нерселерди жасай турган эме келет. Так, мен бир звукту текшерип коеюн. Звук чыгып атабы? Бул жакта мен өзүнчө берилип эле эме өтүп атам го. Жазыңыздар, звук чыгып атабы? Звук чыгып аткан болсо. Так. Звук бар. Ооба, жакшы. Мен комментарийди өчүрүп коюп эле сүйлөй бериптирмин. Жакшы. Бул жерде дагы бир мына ошол эми китебим качан чыгат билбейм. Азырынча менде көп нерселерди баштап туруп, бирок эме болуп калганмын. Токтотуп койгонмун, себеби көп нерселерге жетишпей калып атам да, кыздар. Ошон үчүн мага келе тургандар только билим алыш үчүн келгиле, пожалуйста. Менин жашоомо же башка нерселерге вообще эме кылбаңыздар, Мощный тема. Хорошо, бул жерде караңыздар, стрелкаларды карайбыз. Ошон үчүн баягы интернетте туш келген информацияны, недостоверный информацияларды уга бербеңиздер. Себеби дегенде аял күнөөлүү. Аялдын безопасности жок болсо, үстүндө үйү жок болсо, ач боло турса, продукта нормальный витаминге зар боло турса, нормальный продукта жок боло турса, анан эмне үчүн аял күнөөлүү болуш керек? Ушул нерсени билишпейт дагы. Анан эркекти баягыдай өтө жоопкерчиликтен бошотуп салышты да. Адамзат жаралгандан бери, негизи адамзат жаралганда эле ушундай адамдар үңкүрдө жашаган учурларда аял менен эркекти мындай бири-бирин карап олтурушканда, үйүр болуп жашашканда, ошол учурда аял всегда алсыз экенин билишкен дагы. Демек, аялды биз эме кылышыбыз керек экен, защита этишибиз керек экен, биз буларды обеспечить этишибиз керек экен дейт дагы. Аялдар баягы жерде сүйүнөт экен да, сүйүнүп күлүп койсо, эркектерге кайра күч келет экен да. Биз булар карачы, эмне, почему-то мен булар сүйүнүп атса, биз өзүнчө эле башкача болуп кеттик го, дай жан эмелерди охотага чыгабыз деп туруп, ради аялдар үчүн охотага чыгып, ар бир эркек өзүнүн күчүн көргөзүп, өзүнүн добычасын үй бүлөсүнө көтөрүп келишкен да. Анан ошол кезде дагы аялдар туш келген эркекке турмушка чыга берген эмес. Күчтүүлөрдү тандап, ошолорго турмушка чыгышкан. Себеби ал всегда күчтүү эркектен гана тукум алууну каалаган. Ошол кезде дагы. Бизде азыр эмне? Ой, азыр эрге тийбесе бузулуп кетет. Сага тандаганды ким коюптур деп сразу эле басынтып башташат туурабы? Ошон үчүн кыздар, азыр мына турмушка чыга электер да бар экен, туура турмушка чыга электерди айта кетиңизчи дейт. Ооба, айта кетем сөзсүз түрдө. Сөзсүз айта кетем, анткени бул нерсе биздин темабызда бар. Эми турмушка чыга электер, караңыздар. Мен
турмушка чыга элек кезде менде да тандоо окуу жок болгон. Мен дагы хорошо макул деп эле чоңдордун айтканын кылып эле турмушка чыкканмын. Кыз кезиңерде эгерде кыз болсоңор, турмушка чыга элек болсоңор, силерде кыздык деген өзүнчө укмуш энергия бар. Силерде күч өтө көп. Силерде азыр жашоого деген энергия өтө күчтүү. Ушунчалык күчтүү, балким ошол күчүңөрдү билбей аткандырсыңар. Эгерде там апаңар ар нерседен запрет коюп, силерден эмнеге кызыгасыңар, эмне жумушту аткаргыңар келип атат, кайсы окууга тапшыргыңар келип атат, кандай хоббиңер бар, ал нерсени билбей эле ар жактан запрет кылып, жаман нерселерди айта берген болсо, бул учурда силердин сексуальный энергияңарга блок тосулат. Качан кыздардын сексуальный энергиясына блок тосулган учурда турмушка чыккандан кийин күйөөсүнө эч качан эмоция бере албайт. Муздап калат булар. Жана эч качан күйөөсүн чувствовать эте албайт. Там күйөөсү балким гүл алып келсе, белектерди алып келсе дагы баягы кубанып, сүйүнүп, ушунчалык ыраазычылык айтып эмоция менен кабыл алганды билбейт. Деп кое берет. Анан кийин барып күйөөсү күтөт, анан ошол эмоция жок болгондо барып күйөөсү нафиг буга подарка, жалко, андан көрө башка бирөөгө бергеним жакшы деп, ошол эмоцияны со стороны башка бирөөлөрдөн издеп баштайт. Ошон үчүн жаш кыздар, турмушка чыга элек кыздар, силер өзүңөрдүн энергияңарды сактагыңар келсе, кыздыгыңарды сактагыңар келсе, ошол жерде мен апаларга да айтат элем да, кызыңарды запрет кылбастан лучше сырдашкыла, сүйлөшкүлө. Бул бар нерсе. Ооба, балким кимдир бирөөнү сүйүп калгандыр, кандайдыр бир жигиттердин аркасынан сүйүп күйүп жүргөндүр, балким бир жерде достору менен жүргөндүр. Потому что кыздар бойдок кезинде апаларынан жакшы внимание албай калган учурда, апалар түшүнбөй калган учурда ошол вниманияны жигиттерден же болбосо башка чөйрөдөн издеп баштайт. Анан ошол чөйрөдөн алгандан кийин апасынан качып баштайт. Бул учурда сиздер эч качан запрет коюп, аларга душмандык кылып атып, вообще эмеге жете албайсыздар, чтобы тарбиялуу кылышым керек мен, көчөгө чыгып кетет деп туруп бар жоктан кыссаңыздар. Бул учурда бир гана силер өзүңүздөрдүн башыңыздардан өткөн ушундай информацияларды бөлүшүп, ал кыздын самооценкасын көтөрүп, ал кыздын кыздыгы канчалык деңгээлде, кандай күчтүү эркектерге гана татыктуу экенин, кандай күчтүү эркектер гана ошол кыздыкты алыш керек экендигин баса белгилеп, анын самооценкасын көтөрөсүздөр. Ошондо кыздар күчтүү эркектерди гана өзүнүн жашоосуна киргизип баштайт, күчтүү балдарды гана. Потому что туш келгенди тийишсе, мага тийишип атат, оказывается мен сүйүп калыптыр деп кете бербестен, сен мага татыктуу эмессиң дейт. Эгерде татыктуу эмес жигит тийишкен болсо, татыктууларды качан өзү ошол кыздын эмесин аткарат, муктаждыктарын аткарат, айтканын кылат, сыноодон өтөт, как самец катарында сыноодон өтөт. Анан кийин кыз: хорошо, сен жарайсың, балалуу болуп, мен сенден ошол туяк улап кетишим үчүн, сен биздин безопасностьбизди сакташың үчүн биздин эмеге жарайсың, мен сенден балалуу болгонго даярмын деп туруп, анан кыздар уруксат бериш керек. Жөн эле болбогон гормондорго, болбогон чувстволорго макулдугун берип коюп эле, хорошо тием деп туруп эле тийип кете берген учурда, бул гормондор 3 ай жана 6 айдын ичинде өчөт. Өчкөндөн кийин баягы чарда сен башка дүйнөдө, ал бала башка дүйнөдө жашап калышы мүмкүн. Хотя бир төшөктө жатасыңар, а бирок сенин оюң башка жакта, ал баланын ою башка жакта. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн энергиясы бар. Акчанын өзүнчө энергиясы бар. Энергия дегенде конкретный эмненин энергиясы керек, ошол нерсени билип алышыңар керек. Мисалы, мотивация дагы как гормон сыяктуу. Бир учурда көтөрүлөт, кайра резко өчөт. Ал эми энергия эч качан өчпөйт, эч качан жоголбойт, всегда дайыма жүрөт, дайыма аны чувствовать этесиң, дайыма аны ойгото аласың. Эгерде сен акча таба турган эмең жок болуп атат, жөндөмүң, аны сен только балким ичиңде кандайдыр бир образ бар, балким миллионердин образы сенин ичиңде жашап атат, бирок ал уктап калгандыр, балким ал басынып калгандыр. Сен баягы ата энебиз басынтып, критика кылып, самооценкабызды түшүрүп атып, биздин ошондой акча таба турган же болбосо жакшы чөйрөгө татыктуу боло турган эмебизди уктатып, басынтып койгон. Вот ошол нерсени эмне үчүн сабактарга катышыбыз керек? Мына ошолорду гана ойготуу максатында. Бул боюнча так, мен кичинемде биринчи месячине келгенде аябай катуу корком, андай болоорун эч качан билген эмесмин, аябай чочогом, ошондон бери өзүм каба албайм. Көрдүңүздөрбү? Мындай проблемалар өтө көп биздин жашоодо. Эгерде мындай теманы көтөрүп чыксаң, ойбу бузулуп кетиптир деп айтат. Ошон үчүн мен всегда акырынан майдалап кыргызча жалпак тилинде алып чыкканды туура көрдүм. Болбосо мен да чыгып алып туруп, ой, бул эркек болот, бул эркек болбойт, бул мындай эркектерди басынтып айтсаң, сразу биздин коомдо эмне кылышат?
өчүрүп салышат. Ошон үчүн караңыздар, бул жерде өзүн эркекмин деп эсептегендер всегда берет. Анан кийин кайра аял ага берет. Андан кийин эркек берет. Андан кийин аял берет. Стрелкаларды көрүп атасыңар, бир бул жерде закон энергообмен жүрүп атат. Энергообмен ортодо бузулган болсо, анда вот отношенияда уже разрушение кетет. Балким эркек бул жерде бербестен эле кимдир бирөөлөрдүн эмесин угуп алып, же интернеттен, же болбосо дагы бирөөлөрдү, мисалы үчүн бир жерден кандайдыр бир сөздөрдү угуп алып, сен мага мынтип мамиле кылышың керек экен, сен мага мынтишиң керек экен деп чарчап турган аялына барып алып айтып берген учурда түшүнбөстүктөр болуп кетет. Ал үчүн эң түпкү тамырына барыш керек. Биринчи, сен аялыңа белек берип атасыңбы? Там кийим кечесин обеспечить этип атасыңбы? Продукты питаниясы үстүндө үйү бар, көңүлү тынч, мен продукт кылышым керек, акча табышым керек, бир нерсеге зависимый болушум керек, түйүрсө алышым керек деп олтурган жокпу? Ошол нерсе аткарылган болсо, демек бул жерде күнөө аялда. Демек аял өзүнүн эмоциясын, өзүнүн чувствосын через интим эме аркылуу бере албай жатат. Аны бериш үчүн өзүнүн сексуальный энергиясын блоктон чыгарыш керек. Бул биринчи эме. А эгерде кээ бир эркектер биринчи этаптагы өзүнүн милдетин аткарбастан туруп эле бер дей берет, бул учурда ошол эркек бербеген нерсени аял өзүнө камсыздап баштайт. Косметикамды өзүм алышым керек, кийим кечемди алышым керек, мага по-любому эч ким белек бербейт да, ладно, белексиз деле жашай берем. Дагы ошентип отуруп сексуальный блок уже эркектик энергияга өтөт. Эркектик энергияга өткөн учурда уже баскан турган, жүргөн туруму, характери эркектерде болуп ушинтип кете берет да. Көрдүңүздөр, бул жерде аял менен эркектин ортосундагы энергообмен кандай учурда жүрөт? Всегда өзүңөрдүн чүнчүтүп баягы чувство долга деген бар да бизде аялдардачы. Карыз сезимдер. Эгерде күйөөсү мындай түндөсү келип туруп жатам десе, анан аял чарчап калган болсо, анан эркектин жини келет дагы, сен менден карыз болдуң там, кылбадың мен айтканымды деп ушундай боло беришкенде, баягы аял ойлонуп, мен ушудан карыз болуп калдым, карыз деп отуруп, карызы көбөйүп кетет деп мен мурунку эфирде айткам. Ошол сыяктуу эле ошондой нерсени ошол чувстволор, негативный чувстволор көбөйүп отуруп, биринчи сексуальный эмесине блок түшөт. Андан кийин экинчи эркекке эмоция бере албайт. Үчүнчүдө эркек бул учурда дагы баягыдай уруш талаш, баягы биринчиден уже неме кетти да, тамырда уже кетти да разрушениечи. Ошентип отуруп, булардын отношениянын уровени биринчи, экинчи этаптан көтөрүлбөй эле жүрө берет да. Сен мага бербедиң, сен менен жатпадың, анан кайрадан сен мага белек берген жоксуң, сен мени обеспечить эткен жоксуң. Ушул эле отношенияны чалбайт. А эгерде эркек всегда берип, обеспечить этип, көңүлүң тынчпы? Эми бир гана көңүлүң мени ойлосун. Жумуштан келгенде мени ушинтип күтүп отургун макулбу деп, бакын көңүлүң кетип атканда бетинен өөп, жыттап, баардык нерсесин көңүлүн жайгарып коюп анан ишке кеткен болсо, келгенде аял өзгөчө менен тосуп алган болсо, бул учурда отношения өсөт, эволюция болот. Ошондуктан биринчи, экинчи этапты жакшы идеально басып өттү. Үчүнчү этапта эркектин авторитети көтөрүлөт. Эркектин авторитети көтөрүлгөндө аял дагы да сүйүнөт. Себеби ал всегда король менен жашагысы келет. Всегда мени башкарып турса, менин баардык нерсемди камсыздап турсун. Ооба, мен күйөөмдү айтканын кылам. Ой, мен күйөөмдөн сурайынчы. Жок, мен күйөөм айткансыз эч жака чыга албайм. Мен күйөөмдүн айткан уруксатын албастан бул ишти кыла албайм деп, адамдардын астында да күйөөсүнүн авторитетин көтөрүп, менин күйөөм, менин жолдошум, ой, менин жолдошум ушундай деп мактанып, дайыма анын эмесин, статусун көтөрүп турат аялдар. Эркектин коомчулуктагы статусунун бийиктеши дагы вот аялдардан зависить этет. Бул учурда дагы кийинки этапка өтөт, андан кийин дагы кийинки этапка өтөт дагы уже экөө биргеликте духовный путька түшүп, эң самый высший уровеньге чыгышат буларчы. Ошон үчүн не только бул жерде акчанын же болбосо башка бир өсүүнүн дагы этаптары эмес, отношениянын өзүнчө этаптары бар, акчанын да өсүү этаптары бар, жана башка любой нерсенин өсүү этаптары бар. Мисалы, сизге эмне керек? Отношения боюнча
күйөөңүз менен жакшы мамиледе болгуңуз келеби? Вот как раз ошол нерсени сиздерге акырындан бир аз болсо да маалымат бериш үчүн эртеңки 11 мартта баштала турган жаңы курска чакырмакчымын. Бул жерде акырындан энергия боюнча тааныштырам, кандай энергия бар, эмне жөнүндө энергия, сексуальный энергия боюнча бир аз маалымат берем, денежный энергия боюнча бир аз маалымат берем, эркектердин энергиясы боюнча, гормондорду жана башка бүт баардык боюнча бир ай бою акырындан эме берип, маалымат берип, перезагрузка кылып, мээңиздерди полностью тазалап, бошотуп, техникаларды берем да. 30 күн бою күн сайын техникаларды аткарган учурда уже сиздерде перезагрузка болот. Мышлениңиздер бир айдын ичинде уже башкача болуп калат. Анан бул учурда сиздер ойлоносуздар дагы, уже достаточно информация алдыңыздар. Кийинкиде мен миллионердин аялымын деген курска катышкан болсоңуздар, ошондо баары түшүнүктүү болот. Потому что бул жерде дагы мен миллионердин аялымын деген бүт баардыгы аялдын энергиясы, эркектин энергиясы боюнча сөздөр кетет да. А эгерде биздин бул жердеги энергияны түшүнбөстөн туруп, мисалы сиздин сексуальный эмеңизде блоктор бар, всегда разочарованиясыз, всегда ортоңузда обидалар бар, ушундай отношенияда жүргөн болсоңуз, а мен сизге задание берсем, ал нерсени аткара албай калышыңыз мүмкүн, урматтуу айымдар. Ошон үчүн эртеңки сабак өзү негизи чындап, кечээ дагы айттым, 21 000 сомдук сабак. Мен көп сабактарды баарын чогултуп келгенде 21 000 сомдук сабак болуптур. Мен консультацияларды алгам, ошонун ичиндеги сабактардын баарын чогултуп келгенде 21 000 сомдук болуптур. А бирок мен силерге ошонун ичинен үзүп баардыгын 1000 сомго гана берген атам. Ошол нерсени дагы обычный сабак же болбосо дагы бир нерсе деп ойлошуңуздар мүмкүн. Бүгүнкү эфирим мына ошол. Ал жерде 30 күн бою сабак болот, бир ай болот. Эртең менен 6-дан 7-ге чейин. Максимум 10-15 мүнөттөн гана түз эфирде убактыңыздарды алам. Калган убакта только мен дат даяр кылып жазып койгон акча боюнча практикалар, регрессия деген жаңы практикалар боюнча таанышасыз, инициация боюнча жаңы практикалар боюнча таанышасыз, там гипномедитация, нейромедитация дегендерне, аялдын энергиясы боюнча, жүрөк кандай ролду ойнойт, бүт баардык боюнча 30 техникаларды даярдап койгом да. Өзүмдүн студиям бар, билесиздер, мен өтө качественный практикалар жасайм. Мен түз эфирде практика эме жасатпаймын, медитация жасатпаймын. Дап-даяр кылып жазып койгом. Кааласаңыздар кечке повтор кылып уга бересиздер. Ой, түз эфирде мен азыр мына ушул медитацияны кайра угушум керек деп түз эфирде баракта болуп турбайсыз. Сразу киресиз, дап-даяр эмени угасыз, кайрадан эртеси күнкү жаңы темага кирип кете бересиздер. Бул менин типа биринчи класстык базовый фундаментальный курсум, эртең менен 6-дан 7-ге чейинки. Бирок бул жерде мен нереально сонун информацияларды берем. Андан кийин уже кимдерге отношения боюнча керек, кимдерге акча боюнча керек, кимдерге үй боюнча сабактар керек, кимдерге өзүнүн ментальный жактан ойлорун башкарып, өзүн бир калыпка алып келиш керек. Ошол боюнча кааласаңыздар курстарды тандап алсаңыздар болот. Бул жерде мен уже түшүнүктүү болуп калат да. Анан түшүнүк жок эле сразу эле оор сабактарды берип койгондо, азыр мына менин үйүм курсунда катышуучулар аябай кыйналып атышат техникаларды аткарууданчы. Себеби ал жерде техникалар бир аз оор. Анан түшүнбөй атам, кантип аткарат, ушундай вопростор болуп азыр башаламан болуп атат. Ошон үчүн бул жерде базовый курс 1000 сомго азыр эчтеке албайсыздар. Менин да сиздерге энергиям кетип атат бул жерде бир ай сабак берип. Мен эчтеке алган жокмун эмес, аласыздар бул жерден. Өзүңүздөр жөнүндө, өзүңүздөрдүн энергияңыздарды таанысыздар. Мына ушуга окшогон эркектердин ортосундагы кандай энергиялар обмен болуш керек. Мен күйөөмө жакшы энергия бере албай атам, мен күнөөлүүмүн деп өзүңөрдү жебейсиңер. Ушул нерселерди түшүнүп алсаңар, анан күйөөңөр менен как взрослая женщина катарында сүйлөшкөндү билесиңер. Жаным, оказывается, бул жерде экөөбүздүн ортобузда ушундай нарушение кетип атыптыр. Бул нарушение биринчи сен хозяинсиң да, сен биздин үстүбүздөн турасың да, дайыма менден 2-3 уур тепкич өйдө турасың да. Ошон үчүн биринчи сен башташың керек экен. Анан мен көңүлүм тынчып калган учурда сен эч бир жерде албаган нерсени мен бере алат экенмин. Ошон үчүн туура түшүн. Динде дагы ушундай. Мен эгерде мен акча табышым керек, мындай кылышым керек, бул нерсени кылышым керек деп жүрө берген болсом, анда мен сага эме бере албай калам. Давай биргеликте өзгөрүп көрөлү. Просто мага убакыт бер, биргеликте биз ушул сабактын негизинде өзгөрөбүз деп туруп, күйөөңүз менен как осознанная женщина катарында сүйлөшсөңүз, күйөөңүз да сизге чоң адам катарында мамиле кылып баштайт. Анан претензия кылып, критика кылып, ой сен мынтип бересиң, анан мынтип бересиң, сен укпайсың мени дей берсеңер, күйөөңүз да жаш баладай болуп, ынжып, баягы мына жерде бирөө жазгандай, жир болуп, ал да өзүнүкүн бербеген, баягы кичинекей баладай болуп, типа чоң адамдар, бирок кичинекей кыздар менен балдар бар го, урушат го, ошол сыяктуу уруштар боло берет. А негизинен бул жерде чындыгында эркектерден нарушение кетет, ишенесиңерби? Бир жолу эле үйдү салып берип коюп, болду сен үйүң даяр да дагы нең жетпей атат деген туура эмес.
болду эми жашоонун кереги эмес деген сыяктуу да. Үйдү кылып бердиби, ай сайын күн сайын керек болсо аялдардын муктаждыгын эркектер обеспечить этип туруш керек. Хотя бы күнүнө 1000 сомдон 500 сомдон да берип туруш керек да. Акчабы же болбосо жок дегенде бир өзүнүн бирдекесин бериш керек да эркекчи, чтобы кайра аялдан жакшы эмеде алыш үчүн. Ушул нерсени биз коомчулукка жайышыбыз керек. Ал үчүн биз биринчи кезекте ушул информацияларды үйрөнүп алган болсок, ар бирибиз өзүбүздүн күйөөбүздүн психологиясын үйрөнгөн болобуз. Ошол күйөөбүздүн психологиясына жараша отношение кылганды билебиз. Мисалы бул жерде мен бир эле өзүмдүн күйөөмдү психологиясын мисал кылып айткан болсом, ал күйөөмдүн психологиясы сиздин күйөөңүзгө окшош эмес болуп калат дагы. Анан ишке жарабай, иштебей калат да бул техникалар. Ошон үчүн биринчи кезекте эркектердин бүт баардык ички дүйнөсүн аңтар теңтер бүт баардык купуя информацияларды алып алганыңыздан кийин баягы күйөөңүздүн баскан турганына карап туруп эле характеристика берип каласыз дагы. Ой, сен ушундай ойлоп аткан окшойсуң, кел мынтип сүйлөшөлү, бул проблеманы мынтип эле чечип коебуз деген сыяктуу туура коммуникацияга барганды үйрөнөбүз. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн бул жерде сен таап акча деп таппасаң урушуп келет го дейт. Так, ооба, башында уже сиздер жаман үйрөткөнсүңөр бул нерсегечи. Башында баардык нерсени өзүмүз жасап, баардык нерсени өзүмүз кылып, баардык нерсени ой өзүм эле кылам, өзүм эле жасайм, сен билбесең билбей эле кой деп башында нарушение кеткен. Азыркы проблемаңызды айтпаңыз. Мага башында кайсы жерде туура эмес ката кетирдиңиз, кайсы жерде уже нарушение кетти, кайсы жерде мына ушул закон энергия менен бузулду, нарушение кетти. Ошол нерсени таап чыккандан кийин анан өзүңүздү бүт баардык блокторуңуздан арыласыз, мышлениеңизди өзгөртөсүз, сексуальный энергияңызды өзгөртөсүз, прям сырткы дүйнөңүзгө, ички дүйнөңүзгө полностью ухаживать этип баштагандан кийин гана анан күйөөңүз менен келчи жаным бирге отуралы, сүйлөшөлүчү. Көптөн бери сага айта турган бир сөздөрүм бар эле. Ошол сөздөрдү айтайын деп туруп сүйлөшкөнүңүздөрдө күйөөңүздөр да сиздерди урушканга эч кандай муктаждык кылбай калат. Эмне болду, жакшы элеби депчи. Ошон үчүн бул информацияларды сиздер сөзсүз билишиңиздер керек. Бул биринчи. Азыр дагы мен унутуп атам, дагы кайсы информацияны айтпай калдым. Азыр бир аз караймын. Так. Эң сонун нерсеге келдик. Буну деле айтып кое берейин сиздерге. Бул информацияны билгенге деле татыптуусуздар. А бирок бул курстагы бере турган эми мындан дагы көп. Караңыздар. Биринчи кезекте, что я имею өсүү үчүн, проблемаңыздарды чечүү үчүн, любой эмени максатыңыздарга жетүү үчүн сразу зачем я живу, эмне үчүн жашап атам деген вопросту бербейбиз. Биринчи кезекте, менде азыркы учурда эмне бар? Менин эмнем бар? Мен киммин? Ушудан беребиз. Андан кийин экинчи этапка чыккандан кийин мен эмне жасап атам? Андан кийин чтобы өзүбүздү личность катарында эме кылып атабыз да, өстүрүп атабыз да. Анан үчүнчү этапта мен кимди тандаймын, эмнени тандаймын, кантип тандаймын, тандоону үйрөнөбүз. Анан кийин төртүнчү этапта мен кимге ишенем, эмнеге ишенем, ушул нерселерге жооп берип баштайбыз. Анан кийин кто я такой. Биринчи кезекте мына что я имею, мен бар адаммынбы бул жашоодо же жок адаммынбы? Биринчи этапта ушул нерсени как личность катарында биздин ордубуз бар экенин билдиришибиз керек. Мен дагы адаммын. Мени дагы көргүлө, менин дагы ордум бар, мага мындай отношение жасагыла деп өзүбүздүн личный пространствобузду защищать этип, өзүбүздүн эмебизди, адамдык характерибизди көрсөтүп алабыз. Анан кийинки этапка өтөбүз. Сразу эле өйдөгө чыгып кетпестен. Анан 5-чи этапта анан кийин так, эми мен киммин? Менин колуман эмне келет? Анан эң аягында уже миссияңыз акырындан ишке ашып кете берет. Эң аягында мен эмне үчүн жашап жатам? Бул нерсени эмне үчүн айтып жатам? Эгерде азыркы учурда кандайдыр проблемаңыз болуп жаткан болсо, демек ушул аркылуу дагы чечип алсаңыздар болот. Эми так, бул жерде азыр дагы ойго келбеген бир эмелер бар экен, бирок ал нерселерди лучше эме кылбай эле турсам бекен деп ойлоп атам да. Караңыздар. Кечеки темага кайрадан келебиз. Бул теманы көп нерсени айткан жокмун. Бул жерде аялдын физический телосу турат, туурабы? Денеси, көзгө көрүнгөн фигурасы турат. Мына ушул фигураны, мына ушул денени эркек, жаныбыздагы эркек всегда защищать этиш керек, всегда безопасность тартуулаш керек. Мурдагы жаңы эски доордогу адамдар, эркектер всегда ошол үңкүрдө аялдарын чыгарбай отургула, мен аңчылыкка чыгам, мен таап келем деп отуруп, ушинтип аларга безопасность создавать эткен, үңкүрдө бир жерге катып коюп.
Бизде дагы азыр ошондой эле, бирок заман гана өзгөрдү, болгону мына ошол безопасность жок. Мен азыр эртеңки күнүм эмне болот, кантип жашайм, каяка барам, ушундай коркунучта жашаган учурда аялдын экинчи мына эфирный телосуна доо кетет. Бул деген биздин сексуальный энергиябызга, жашоодо вдохновение алып, удовольствие алып жашашыбызга, полноценно жашашыбызга өтө чоң таасирин тийгизет. Ошон үчүн дайыма коркуу менен жашаган учурда эртеңки күнүм эмне болот, мен каяктан акча табам, эмне кылышым керек, күйөөңөр менен отношения ушул сыяктуу биринчи этаптагы биринчи уровеньдеги эмеден чыга албай калган учурда экинчи уровеньде всегда проблема, үчүнчү уровеньде тем более проблемалар болот. Караңыздар, менде мындай болгон да, мен физический безопасностьту жоготуп келгенмин. Ошто баягы ажырашкандан кийин аябай жаман сөздөр, ой бул ажырашып, ой бул мынтип, анан тигинтип, ушундай бир жер карап калганмын да. Кимге барып актанасың? Оозуна келгендер сүйлөдү, каалаганча оозуна батышча сүйлөдү, ыйлаган күндөрүм болду, башка болду. Уже мен ошол ажырашкандан кийин биринчи турмушумдагы эркек мен канчалык кыйналсам, ушунчалык кыйнаган, канчалык кыйналсам ал ошондон удовольствие алган. Көрдүңүздөрбү? Нике бар туруп менин безопасностьтумду ал өзү жоготкон. Анан бул учурда мен өзүмдү өзүм защищать этип баштадым, өзүмө өзүм баягы безопасность түзүп баштадым. Анан өзүмдү өзүм камсыздап баштадым, обеспечить этип баштадым. Бул учурда менин сексуальный энергиям блокту. Мен уже өзүмдү аял катарында сезе алган жокмун. Мен өзүмдү эркек катарында, полумужчина, полуженщина катарында жүрдүм, как транс катарында. Сырттан бир туруп карасаң эркек болуп калам, бир туруп аял болуп калам. Вот мына гейлер, транстар ошентип, мына лесбиянкалар ушул аркылуу чыгышат көпчүлүк учурда. Мына ошентип менин сексуальный энергиям эме болгондон кийин мына ошол груз менен мен жолдошума турмушка чыктым дагы. Анан вот астральное тело деп турат, ошол жерде менин эмоциям, негативный эмоциялар, таарынычтар, негативдер, агрессия, раздражение, вот өч аламын, мындай адам мени ушу мурда капа кылган адамдарга болгон менин жек көрүүм, ненависть, ошолордун баардыгы үчүнчү менин эмеме сакталгандан кийин ошол нерсени никеде жолдошума түздөн түз өткөрүп берип койгом. Мурда мен кандай чарчасам, эчтекеге желанием жок, жашагым келбей, уйкум келип эле мынтип маанайым жок, жүрө берген состояние жолдошума өтүп кеткенин эч кимибиз байкаган жок. Мен даже билген да жокмун. Ошол нерсени моментально билдим, моментально өзүм үстүмөн иштеп баштадым да, токтотуп. Анан ошондо сексуальный энергия боюнча мен вообще уялбастан, тартынбастан өзүмдү как женщина катарында мурда ой сулуу экенсиң десе, мени бул жаман ойлоп атат, только сулуулар гана жаман жолдо жүргөндөр гана сулуу болот деп ушинтип ойлочумун да. Анан кийин мен сулуу дебегилечи деп ыйлачумун. Азыр мен мүмкүн болушунча күнүнө жок дегенде 2-3 адамдан, максимум 5 адамдан мен комплимент укпасам тура албайм. Аялдарданбы, эркектерденби, даже чужой эркектерден болсо дагы мен, потому что комплимент аркылуу мен өзүмдү аял катарында, полноценный аял катарында сезе алам. Ошондон кийин менин уже ментальный курска кокустан окуп калдым. Бул жоңкейхана 6 жумалык курсу. Бул жерде вообще менде шикарный өзгөрүүлөр болду. Бул учурда мен 10 килограммга чейин салмак таштадым, өзүмдүн сырткы келбетиме кам көрүп баштадым, ойлорумду иретке келтирип, ошентип анан өзүмдүн акырын эменен этап менен кетип атам менчи. Эми караңыздар, бул жерде биринчи физический теломдо доо кеткендиктен өзүмдү өзүм защищать этип баштадым дагы. Жолдошума келгенден кийин болду. Жолдошум айтты, болду. Бүгүндөн баштап мен сени защищать этем дегенде мен аябай ыйлагам. Ишенген жокмун. Жок, иштебе десе да жок, мен иштешим керек. Карасаң ишибиз жакшы болбой атат деп мен даже эмеге дагы домработница болуп киргем. Жолдошума менде медицинский эме бар да, диплом бар да. Жөн эле капельница саям, укол саят экенмин, аябай бай үй бүлө экен, күнүнө ушунча 1,5-2 миң сомдон берет экен. Барып ушундай иштеймин деп туруп домработница болуп киргем. Анан ошону жолдошум билип калгандагы, ушунчалык сенин самооценкаң түшүп кеткенби деп аябай таң калган да. Кийин уже өзүмдүн үстүмөн иштеп, акырына восстановление болуп баштагандан кийин, моментально болгон жок, конечно, мен дагы аябай кыйналгам, бирок уже акырын уже результат берип баштаганда, анан жолдошум айттым, оказывается, күнөө менде экен. Мен сени жөн эле мээңди жеп жүрүптүрмүн, мен жөн эле сенден требовать этип эле жаш кыздарга окшоп кылышың керек, жасашың керек, сен мынтпейсиң деп жүрүптүрмүн, мени кечирип кой, күнөөнүн баары менде экен деп ошол нерселердин баарын мойнума алдым.
азыр жолдошум кудайга шүгүр мурда техникаларда башкаларда өзүнөн өзү бүт баардыгы артка кеткен, азыр баардыгын восстановление кылып кетти. Помните, да, былтыры мага даже жолдошум машина подарить эткен. Аны дагы азыр башка бизнеске мен ушунчалык экономичныймын. Мен чем материальный эмеге караганда ошол жөн турбастан бир нерсе иштеп туруш керек. Мен билимдеримди иштеп туруш керек, алган нерселерим ушу сиздерге берип атпаймынбы? Анан үйдө любой нерсе жөн турбаш керек. Машинамды да мен сразу инвестицияга вложение кылып койгонмун, ошол жакта өзү менен өзү эме болуп атат. Ошон үчүн мен баягыдай кыска ойлуу, только менден роскошь издеп, мен моментально ушундай болуп кетишим керек, мен ушуга окшошум керек, мен ушундай байышым керек үчүн келбеңиздер, менин жашоомо карабаңыздар. Бул жерде только өзүңүздөр жөнүндө информация алганы гана келиңиздер. Потому что мен келечекте чоң школаны негиздегим келет. Бул школадан көптөгөн айымдар өзүнүн энергиясын, өзүнүн самооценкасын көтөрүп, өзүнүн аял экенин сезип, өзүнүн аял экенин мурда кийин сезбегендей, өзүнүн сексуальный энергиясын, ментальный энергиясын, эфирный аурасын, астральный энергияларын бүт баардык бул жерде турган тепкич этаптар менен бүт баардык энергиясын сезе турган чоң школа ачам. Бул жерде кичинекей жаш кыздардан баштап чоң айымдарга чейин керектүү школа. Мына ошондо сиздер билим кандай болот, башка нерсе кандай болот, ички дүйнө кандай болот, жан дүйнө кандай болот, ошондо түшүнөсүздөр. А так биздин азыркы учурда үйрөнүп жаткан сабагыңыздар просто интернеттеги балким достоверный, балким недостоверный информациялар. Аны эч ким билбейт. Google'га кириңиз, издесеңиз, чынбы, чын эмес экенин эч ким билбейт. Любой нерсени жазып кое бериши мүмкүн. Ал эми достоверный информациялар эч качан открытый доступта жок. Ошон үчүн бүгүнкү биздин темабыз ушул менен аяктайт. Мен сиздерди эмеден күтөм, кыздар. Так, кандай десем? Кайсыны коеюн? Так, модон коеюн, да? Эркектин эмеси биринчиси интимный эмеси шиш болуп турат, баарыбыз эле көргөнбүз да. Андан кийин аялдын курсагы чыгып турат бул жерде, туура? Курсагы, жамбашы эмне үчүн чоң? Потому что ал жерде аялдардын энергиясы көп болот. Эркектердики бул жерде аз. Андан кийин үчүнчү эркектер берет, сила воля, күч, эрктүүлүктү, сабырдуулукту, эр жүрөктүктү, жоопкерчиликти мына ошол эркектер алат. Анан кайра ошол нерсени алгандан кийин аялдардын дагы да эмеси, жан дүйнөсү спокойно, расслабленный болуп, мына жерде көкүрөгү шиш болуп турабы? Мына ошол көкүрөк, биздин көкүрөгүбүз эмне үчүн чоң? Потому что ал жерде сүйүү болуш керек. Жүрөгүбүз да, биздин жүрөгүбүздө сүйүү, ыраазычылык, спокойствие, ушундай расслабленный состояние болуш керек. Андан кийин эркек берет, андан кийин аял берет, андан кийин эркек, эң аягында эркек берет. Ошон үчүн биздикилер болсо туура эмес эле, сразу эле башына чыгып кеткен. Жабынышың керек, оронушуң керек, андан кийин сен мен айтканымды кылышың керек, намаз окушуң керек деп туруп эле аялдын муктаждыгы кандыбы, безопасность барбы, продукты питаниясы барбы, акчасы кененби, ал нерселерди ойлой эле ушундайды Кудай жакшы көрөт, ушундай жөнөкөй болуп жашаш керек деп атып эле аялдарды биринчи эң мындай фундаментальный потребность жабылбастан туруп сразу бизге духовный эмеге өтүп кеткен. А так бул нерселер ишке ашпаган болсо, духовный путь мына Кудайдын жолуна түшүү эмне экенин биз сезбейбиз. Баары бир коюбуз тиричиликке кете берет, баары бир коюбуз отношенияда проблемаларга, күйөөңүз менен болгон талаш тартыштарга баары бир кете берет. Канчалык намаз окуңуз, канчалык урунбоңуз, канчалык Кудайдын жолуна түшүп кызмат кылбаңыз, биринчи, экинчи, үчүнчү этаптагы муктаждыктарыңыз аткарылбаган болсо, всегда ойлоруңуз чачыранды боло берет. А биздин ойлорубуз бир гана духовный путка түшкөндө, Кудайдын жолуна түшкөндө дайыма ойлорубуз баардыгы сүйүү менен, күйөөбүзгө да көңүл буруп, балдарыбызга да мээримдүү төгүп, Кудайга да ошон улам ыраазычылык айтып, биздин ойлорубуз тынч болуш керек, жан дүйнөбүз тынч болуш керек. А биздин жан дүйнөбүздө эмне болуп атат? Акча, жетишпестик, талаш тартыш, уруш талаш, тиричиликтер. Ушул потребности биздин жер бетине түшкөндөгү максатыбыз мына ошол. Жер бетинде биз эмне кылышыбыз керек? Жер материальный муктаждыгыбызды биринчи кандырып алышыбыз керек. Курсагыбызды тойгозо турган, кийимибиз бүтүн, үстүбүз жабык, ошол нерсебизди аткарып алып туруп, анан кийин башка нерсеге өтүшүбүз керек. Ал нерсени аткарбасак, биз эч качан өсө албайбыз. Анда фундамент жок, всегда эме болуп кетербиз да. Кайра эле кулап түшөбүз, кайра эле учабыз, кайра эле кулап түшөбүз. Жанагындай фундаменти жок үйлөргө окшоп калат анда, улам салган сайын кулап түшө берет. Так, демек бул нерсени азыр сиздерге айттым, муну айттым. Так, эми бул жерде дагы бир эме калып кетиптир. Бул нерсе калып кеткен турбайбы?
Бул сабактарды көбүнчөсүн мен эмеден бермекчимин, бирок кыскача айтып өтүп кете берейин. Эркектердики аялдарды туалетте да байкайсыздарбы? Туалетте дагы эмне үчүн мындай белгилер бар. Что аялдар көйнөк кийет, эркектер мындай кийими көйнөк кийип алган деп ойлошот. Эмне үчүн аялдардын эмеси ылдый, эркектердики ылдый карап турат, аялдардыкы ойдой карап турат? Потому что бул жерде аялдардын энергиясы, көрдүңүздөрбү, только жатынында жайгашкан энергиясы, бүт бардыгы жатында жайгашкан. Ал жатында жайгашкан десе эле баягы только эркектерсиз жашай албаган, эркектер менен жаткан аялды элестетпеңиздер. Жатындагы энергия бул адамзаттын тукумун улай турган энергия. Адамзатты улай турган, көбөйтө турган энергия. Ал жерде бир жумушту не только адамзат жара албайт, ал жерден сиз идеяларды жаратасыз. Идея да сразу жаралып эле ишке ашып кетпейт. Аны дагы биринчи зачатие болот, энергия, идея башыңызда. Анан кийин акырындан чоңойтуп баштайсыз, анан кийин ишке ашырып, анан төрөлө турган убак келгенде тадам, менде ушундай сонун бизнес план бар, ошол нерсени силерге презентация кылам деп анан кийин сунушташат, туурабы? Ошонун сыңарындай биздин энергия жатында всегда. Коркпогула, сексуальный энергияңарды ачкыла. Бул эч качан күнөө эмес, бул жашоого болгон энергия, бул акча табууга болгон энергия, бул өзүңөрдү табууга болгон эргүү. Эгерде жашоодон эргүү албасак, жашоодон энергия албасак, биздин сексуальный энергиябыз ойгонбосо, анда бесполезно. Андан кийин эркектердин эмеси бул күчүндө, өзүнүн физический, мынакей плечосу эмеде турат, күчтүү болуп турат. Бул эркектердин энергиясы, бул физический телосунда. Көрдүңүздөр, эгерде биз эркектик энергияга өтүп кеткен болсок, биздин физический телобуз эмне болот? Эркектердикине окшоп калат. Ошон үчүн биз бул жерде эч качан эмени бузбашыбыз керек, жаратылыштын закондорун. Эми акыркы эмени угуңуздар. Мен да жаңы турмушка чыкканда байкагам, күйөөм артка кетип атканын өзүмдү күнөөлүү сезгем дейт. Күнөөлүү сезимден арылгыла. Просто каерден эмне үчүн эме кетти, кат ачылып кетти, кайсыл жерден утечка кетип атат энергия. Ошого көбүрөөк ошону изилдегенге аракет кылгыла, ошол нерсени сразу барып туруп жаап, ошол энергияны кайрадан восстановление кылыш керек. Эми кечээ мен силерге көрсөткөм, балким көрбөгөндөр бардыр, точка Адан точка Бга. Биз акырындан өсүшүбүз керек. Акырындан. Жана сабырдуулук менен. Бирини мисалы 10 жылдык эмени сразу эле бир айдын ичинде алып алам деген бул туура эмес. Эгерде мен сабырсыз болсом, 3 жылдан бери мисалы окуудан башым көтөрүлбөйт, мен жолбосо бирөөдөн обучение алып туруп эле ошону кайра бере берсем, анда менин мээм тупой болуп калат. Мен мээмди всегда прокачать этүүнү каалаймын. Менин мээм всегда прокачивание болуш керек, что балким жашоодо дебатка чыгып калышы мүмкүн, мен өзүмө окшогон адамдар менен талашып калыш мүмкүн, балким кимдир бирөө менен айтышып кетиши мүмкүн. Ошол учурда мен аларга бере турган ответим всегда даяр болуш керек да, менин мээм ошол нерсеге даяр болуш керек. Мен ошол нерседе утулбашым керек. Ошон үчүн бул жерде аң сезимди эволюция кылууда бизде дайыма сабырдуулук керек. Точка Адан сразу эле точка Яга, точка Юга, точка Фга, Рге сразу өтүп кетпеш үчүн бизге ближайший 1 айдын ичинде, же болбосо 3 айдын ичинде жасап отурган пландарыңыз кандай? Мага ошол пландарыңыз болсо, ошону азыр аныктап алыңыз дагы, чтобы курска келе тургандар. Ошол планыңызды аныктап алып туруп, ошол планыңызды ишке ашыруу үчүн курска келиңиз. Ошол планыңызды ишке ашыруу үчүн мен курста сонун фишкаларды үйрөтөмүн. Ал жердеги фишкалар ошол 1 айдын ичинде, 3 айдын ичиндеги пландарыңызды ишке ашырып берүүгө жардам берет. Андан кийин бир жолго түшүп алгандан кийин всегда өзүңүз эле энергия деп артынан түшүп каласыз. Дайыма эме кылганда да, квантовый скачок кылганда дагы, денежный эмеге кийинки этапка чыкканда дагы сөзсүз түрдө энергия керек. Энергия жок болсо, анда биз көтөрө албай калабыз, же болбосо чарчап, выгорание болуп кетебиз. Ошон үчүн келиңиздер. Бул информациялар бир гана сиздер үчүн. Болгондо дагы аң сезимдүү айымдарды келишин каалаймын. Түшүнбөй атам, бул нерсе динге туура келбейт, бул нерсе мындай деген нерселерди айтпаңыздар. Мен сиздер менен акый айтыш үчүн эмес, мен сиздерге өзүм туура экенимди, бул мындай деп мен сиздерге далилдеп отурууну каалабаймын. Мен всегда четко, ясно, сонун информацияларды гана берем. Бул информациялар сиздер жөнүндө. Баарыбыз адамбыз, туурабы? Баардыгыбыз адамбыз да сыртыбызда. Мен толкунаймын, сиз там мисалы Нази деп атат, Досбаева, Замир деп атат, Ульяна деп жазып турат. Баардыгыңыздар ошо мен сыяктуу адамсыздар. Бирок
окшош эмеспиз биз, сыртыбыздан окшош эмеспиз, жашоо образыбыз окшош эмес, башкачабыз. А биздин ичибизде баардыгын дагы глубоко кире бергенибизде биздин ичибиздеги душабыз баары окшош. Душа всегда окшош. Ал душанын эч кандай айырмачылыгы жок. Болгону ошол душа кандайдыр бир миссияны гана аткаруу үчүн келген бул жашоого. Акчанын энергиясы дагы мына ошондой. Акча сырттан жөн эле акча көрүнөт, кагаз сыяктуу, баалуу буюм катарында көрүнөт. Ал эми акчаны глубоко изилдеп чыкканыңызда, акчаны кимдир бирөө любой ар кандай энергия менен табат. Кимдир бирөө там элдин эмгегин урдайт, кимдир бирөө дагы кандайдыр бир манипуляция менен урдайт, кимдир бирөө дагы өзүнүн эмгеги менен энергиясын коротуп, баардыгы өзүнүн энергиясын коротуп эме кылып атат. Но ошол энергия негативный энергия либо позитивный энергия, пайдалуу энергия, пайдасыз энергия, бизди талкалай турган энергия же биздин жашообузду түзө турган энергия болуп саналат да. Ошон үчүн мындай информацияларды баарыңыздар билишиңиздер каалайм, чтобы өзүңүздүн жашооңузга колдонбосоңуз дагы кыздарыңызга, балдарыңызга бул нерселерди үйрөтүшүңүздөр керек. Сиздер үйрөтпөсөңүздөр, анда башка эч ким үйрөтпөйт. Сурооңуздар барбы? Сурооңуздар болсо, анда сурооңуздарды бериңиздер. Кайра эме кылбайм мен бир эле жолу айтамын. Бир эле жолу эме кылгым келет, түшүндүргүм келет. Всё, калган маалыматтарды токтотом дагы. Акчанын энергиясы менен сексуалдын энергиясы окшош деген чындыкпы? 100% чындык. Конечно, чындык. Анын айырмасын билиш үчүн биз көп информация окушубуз керек. Анан өзүбүздүн акыйкатыбызды жаратышыбыз керек да. Оказывается, акча мындай турбайбы? Оказывается, сексуальный энергия ушундай турбайбы? Уже сиздер информация билип алгандан кийин инсайт келе берет. Анан ошол через инсайт, ошол информацияны билгенден кийин сиздер билген адамдын катарына кошуласыздар да. Билим бул билүү, бир нерсени билүү. Акча тапканда да ошол билим албасаңыз, бир нерсени билип туруп акча таппасаңыз, эчтекени таба албайсыз. Каяка барасыз, кантип табасыз? Ошон үчүн менин базовый курсума келиңиздер. Бул фундаментальный курс. Энергия 0 дейт, вообще эмоция бере албайм күйөөмө дейт. Сиз мага дайректте жазгансыз, арыктата турган сабакпы деп. Эмне үчүн? Потому что бул жерде балким эмоция бере албаганыңыздын себеби жана дагы азыр толуп кеткендирсиз балким, толуп кеттим деп жазгансыз. Булардын баардыгынын бирден бир себеби родительская травма. Ата-энеңизден алган травмалар. Сонун маалымат, мен де минустарды көрдүм дейт. Сабакты чыдамсыздык менен күтүп жатам дейт. Сабакка катталгандар, бүгүн саат уже саат 10 болуп калыптыр, кечки саат. Так, эмне болуп атканыбызды билбей эле кыйналып жашап атыптырбыз да дейт. Экөөбүз урушуп кеткенде да балдарга акча берип жүргөн. Эң сонун азаматсыздар. Мен нолдон окугум келет, финансы жактан кандай курстар бар? Азыр ушул курска катталсаңыз, мына ошондо сиз түшүнөсүз кандай ошол кийинки практикаларды аткарганга. Себеби жөн эле мындай оңой практикалар эмес бул жерде. Албетте энергияңызды кетирип кыйналып жасайсыз, бирок сизге ошол кетирген энергияңыздын ордуна сонун болуп туруп результаттар келет. Өзүңүз дагы билбей каласыз. Нолдон келиңиздер. Эртеңки 11 мартта баштала турган курс как раз ошол нолдон баштала турган базовый курс. Ай сайын болот, бирок эртеңден канчалык эрте баштасаңыздар, ошончолук эрте үйрөнөсүздөр. Эфир сакталат 24 саатка гана. Актёрдун үнү менен жазылган медитация жаздыргам деп айттым эле. Аны дагы, конечно, жаздыргам. Аны дагы өзүнчө бир курста сактап койгом. Күнөөсү жоктор эмнеге катышса болбойт апа? Катышып көрүңүздөр. Сөзсүз катышышыңыздар керек. Сиз эркек үчүн жашабаңыздар, сиздер өзүңүздөр үчүн жашаңыздар. Мен катталдым дейт, азаматсыз Айнур Бексултановна. Адамдар көп колдонуп кетишет, даже эсептешпейт, эркектерге да ушундай кылат. Неден бул дейт. Адамдар көп колдонуп кетишет, даже эсептешпейт, эркектер да ошондой кылат. Неден бул? Срочно ойгонбосоңуз болбойт. Өтө опасный бул. Жашооңузду уже сиз разрушение кыла алышыңыз мүмкүн, өзүңүздү жеп алышыңыз мүмкүн. Что дайыма удобный болуп жүрүп, алардан внимание күтөсүз, алардан да удобный болоюн, кой ушунун көңүлү оорубасын,
ой мени жакшы десин деп ушундай бир мактоо күтөсүзбү же алардан бир эме күтөсүзбү, мени мактасын, мага жакшы сөз айтсын дейсизби, өзүңүздү мындай героический эмеде алып жүрөт экенсиз да, ошто только мактоо кылыш үчүн, жакшы көрүнүш үчүн гана. Травма, бул өтө чоң травма. Бир жылдан бери ушундай илимдерди алып атам, уламам, жаңы информация алгым келет, сиздин курсуңузга жазылдым, что с этим. Мен азыр акча котором, калган суроомду курстан берем, суроом өтө көп. Алтын кыз дейт, хорошо. Сексуальный энергия блок болсо кантип чыкса болот? Эми мынтип чыкса болот деп айта албайм да, ал үчүн сиз убакыт бөлүшүңүз керек өзүңүзгө. Жана да мага дагы убакыт бөлүшүңүз керек. Мынтип чыгыш керек деп айта турамынбы? Мисалы, сексуальный энергиядан чыгыш үчүн жолдошуңузга айтыңыз, эркектерге болгон обидаңыздан кутулуңуз, таарынычтардан, бүт баардык биринчи иштей турган нерсе таарынычтардан кутулуш керек, андан кийин экинчи этабы бар, анан үчүнчү этаптары бар. Личный пространствону кантип сакташ керек? Личный пространствону кантип сакташ керек дейт. Хорошо, азыр айтам. Өтө сонун сабак болду. Жаш болсоң да ушунча маалымат берип, кыргыз элиме жардам бергениңе рахмат дейт. Ыраазычылык билдирemин. Мага баары эле сен милдеттүүсүң деп атышып, мен өзүм кылып атып эле уже стресске да бат түшүп кетип атам, нерв болуп эле жүрөм, мен өзүм эч нерсе албай эле. Да, энергия 0 депса, типа. Азыр сизде вообще энергия жок. Жана телефон энергиясы түгөнүп калганда кызыл болуп калат го. Сиз азыр өтө помощко муктажсыз, жардамга муктажсыз. Сизди заряддаш керек, мындайча айтканда, грубо айткандачы. Заряддаш үчүн өзүңүз кайсы жерден ката кетирдиңиз, кайсы жерден өзүңүздүн личный пространствоңузду буздуңуз, кайсы жерде удобный болуп баштадыңыз, ошол жерге барып, ошол катачылыктардан баштап иштеп башташ керек да. Пожалуйста, эми мындай коркпогулачы, тартынбагыла, сексуальный энергия дегенди изучать эткиле, там өзүңөрдү жакшынакай алып жүрүп, көчөдө керилип, осанкаңарды түп-түз кармап, ушунчалык мындай красавица болгондон тартынбагылачы. Эмне кереги бар? Эркектерден кандай айырмабыз бар? Эгерде өзүбүзгө уход кылбасак, жасанбасак, өзүбүздү мындай аялдай алып жүрбөсөк, жакшынакай кийинбесек, туурабы? Анда эркектей эле болуп эле сакал-пакалдарды өстүрүп алып жүрө бербейбизби? Мен да катталдым, ошо китеп утуп алсам буюрса. Китеп жөнүндө өзүбүздөгү установкаларды кантип тапсак болот дейт. Күйгө тийгенден баштап дейт. Азыр мен сиздерге только курс боюнча информация берип атам, кыздар. Курска катталгыла, дайректке кайрылгыла. Стористе эми бар, менеджерлердин бир эмес, 6-7 менеджердин ссылкаларын койгонмун ал жерге. Ссылкаларды басып кириңиздер. Бул жерде да менеджерлер отурат, ар бириңиздерге жооп берип атат. Так, сонун сабак болду. Курс канча сом? Болгону 21 000 сомдук курсту 1000 сомго гана берип атам, майрамдык маанайдын эмеси менен. Мен буздум дейт. 11 сабагы саат канчада башталат? Эртең мененки 6-дан 7-ге чейин болот. Сабак буунба? Китеп ойнотосузбу дейт. Урматтуу айымдар, мен ушул кезге чейин кече 14 февралда баардыгы жигиттеринен белек алып, баардыгы жыргап, ушинтип жүргөндө мен дагы деле ошо сиздерди ойлоп 10 айымга 10 китеп ойнотконмун, туурабы? Түз эфирде ар бирин аныктап бергенмин. Алып кеткендер болду, алып кете албай калгандар болду, алып кете электер дагы бар. Эми мен только курска катталгандарга гана белек берем мындан кийин. 5 айымга кантип белек берем? Саат уже азыр 10:30 болуп калдыбы? 11-чи так, эртең бүрсүгүн 2 күндүн ичинде курска катталган айымдардын ичинен тандап туруп 5 айымга, анан курстун аягында өтө сонун ошол берген эле заданияны аткарып турсаңыздар, результат болот да негизи. Ошол результаттарды алып жашооңуздарды прям сонун өзгөрткөн айымга дагы сонун белектер күтүп турат. Себеби сиздер бул нерсеге татыктуусуздар. Чтоб чувствовать этишиңиздер керек. Өзгөргөн жашоо кандай болот? Өзгөрүү кандай болот? Аял катарында кандай болот? Сексуальный энергия кандай болот? Анан дагы кийинки этаптагы экинчи, үчүнчү курска көчкөнүңүздөрдө дагы оңой болот да. Там мен буну түшүнбөй атам, кандай кылат? Чувство деген эмне, эмоция деген эмне? Меники катып калыптыр, тоңуп калыптыр, мен коркуп атам деген нерсе болбойт. Бул жерде турмушка чыгып эле кыздар катышат, турмушка чыгып ажырашып коркуп жүргөндөр катышат, күйөөсү барлар катышат. Ошол жерде берилген заданияны чтобы аткара албай калбашыңыздар үчүн азыртан баштап даярданыңыздар. Ар бириңиздер милдеттүү түрдө, себеби эркектерди биз тарбиялашыбыз керек.
өзгөртүшүбүз керек. Аларга жоопкерчиликти бергенди үйрөнүшүбүз керек. Андай болбосо, аны каалабасаңыздар, пожалуйста, анда эркекте болуп, мен өзүм кылам, өзүм жетем, там эркексиз деле жашай берем деп туруп, эркектерге болгон таарынычтарыңызды, негативтериңизди, жек көрүүңүздү толтуруп, груз кылып үйдө алып жүрө беришиңиз мүмкүн да, өзүңүз эле кыйналасыз. Ошон үчүн акырындан, мурдайым билинбестен өзүңүздүн личный пространствоңузду бузуп алыңыз да, эми бул курстан кийин акырындан кайрадан ошол жоопкерчиликти күйөөңүздөргө бергенди үйрөнөсүздөр. Ал үчүн только фишкалар берилет, кыска өзүңүздөрдү кандай алып жүрүш керек, кандай мимика, жесттер, кандай походкалар, кандай техникалар аткарылат, там кандай коммуникацияга барыш керек, кайсы эркекке кандай мамиле кылыш керек, мына ушулардын баардыгын ар бир эркектин психологиясына жараша өзүнчө жол жоболору бар да. Бул курсту да мен давным-давно өтүп, окуп койгон элем. Уже азыр эми даярдап бүттүм, бергенге даярмын. Анткени бул информацияларды бизде эч ким бербейт да. Эч ким бербейт. Чындыгында баардыгы эле аялды удобный кылып эле каада салтыбызды сакташыбыз керек. Аялдарды көбүп кетти, аялдар мынтип кетти деп эле только аялдарды басынткан, чүнчүткөн, ким жаман, аял жаман. Мага мындай нерсе жакпайт. Потому что мен дагы аялмын. Мен ошондой жаман аялдардын чөйрөсүндө мен өскүм келбейт. Өзгөрө албайм дагы да. Ошон үчүн давайте катталыңыздар. Азыр муну удалить этип коеюн, удалить эттим. Катталыңыздар. Эртеңки курс типа мындай даярдануу курсу болот, базовый информациялар болот. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Кайра азыр мен эме кылам. Так. Сурооңуздарды мен өткөрүп жиберген окшойм. Эң эле дагы чоң мен окшогон Толкунай дейт. Кандайча чоң? Жашы улуу дейсизби? Менде бир эже бар да, ошол менин үйүм курсуна катышып, ишенесизби? Менин үйүм баракчасына кирсеңиз, менин үйүм курсуна катышып, кайненеси мурда ушинтип басынчу экен, абысыны там жакшы мамиле кылбаса керек, ошол менин үйүм курсуна катышып атып, 12,5 сотик участок бекер алды. Абысыны ушундай бекер өткөрүп бериптир. Элестетиңиздер. Ал эженин жашы канчада? 65тен ашып калган уже. 65тен өтүп калса керек. Менин оюмча да. Кызыл китепти кармап турган сүрөттөгү эже бар да, карасаңыздар. Ошол эже бул жерде жаш курак эч качан бөлүнбөйт. Сен жашсың, сен эмнени билет элең деп бизди апаларыбыз ошентип үйрөтүп койгон. Керек болсо мага караганда балам көп нерсени билет да. Мен ушу баламан кээде техниканы үйрөнөм, интернетти кандай кылыш керек, түз эфирге кантип чыгат, микрофонду кантип коет, ошолордун баарын үйрөнөм, ишенесиздерби? Менеджерлер номериңерди жазгыла бул жерге. Айымдар сурап атат. Ошондо андайлардын жанында өзгөрө аласыз. Эгерде сиз даяр болсоңуз. Өзгөрө аласыз. Таңкы миллиондук энергия деп аталат. 11-март таңкы саат 6-да башталат. Конечно, бул жерде сонун уже түз эфирде эле канчалаган информация алдыңыздар туурабы? Уже курстун эмесинде совсем башка эмелер бар. Только энергия боюнча. Мен курстун программасын эч качан эме албайм. Эгерде менеджерге кайрылсаңыз, ошол жерде курстун программасында эмнелер бар, кандай вопросторду чечет, ошолорду жазып койгонмун. Барып окусаңыз болот, таанышсаңыз болот. Менеджерлерге кайрылыңыздар. Мен катталып жетиштим, дейт Элиза Абдирашитова. Эң сонун азаматсыз. Мага эми жол ачылды окшойт да, Толкунай. Ханышам, мен сени ханышам деп койдум. Мага ошо удобно болуп жатат 53 жашта. Дилкумар эже, ишенесизби? Мен бул жерде апам уже 53 жашта, ал деле 52-53 жашта. Бирок апам азыр чындыгында көп нерсеге даяр эмес. Бирок мен апамды эч качан акыл үйрөтө албаймын. Балким көптөр айтышы мүмкүн. Апам кээде нервничать кээде аябай өзүн жей берет. Анан мен акыл үйрөтүп баштаганда өзүмдү аябай бир апамдын ордуна сезип, апам мага кыз болуп алды да. Типа апам менин кызым, мен апама апа болуп алдым. Анан ошол өзүмдүн местомду жоготуп алгандан кийин анын кызы болуп баштадым.
укпайм, ооба кээде ата менен урушканда деп унчукпай коем. А бирок мен всегда айтам: апа, сиз мынтишиңиз керек депчи. Ошон үчүн бул жаш куракка карабайт билим алуу. Бул жерде только сиздин чечкиндүүлүгүңүз гана. Мен даярмын уже, мен окушум керек, мен изденишим керек, мен өзүм жөнүндө көп информация алышым керек. Биринчи курсту бүтүп, кайра экинчи курстагы заданияларды чтобы оңой аткарыш үчүн. Билбейм, мага ошол нерсе жагат. Ошон үчүн 3 жылдан бери только обучениеден башым чыкпай эле жүрөт да. А эгерде мен билимден бизнес жасай турган болсом, мен давно бир башкача эмелерди, көп ийгиликтерди жарата берсем керек. Там материальный байлыктын немесин айтып атам. А бирок мен 3 жылдан бери көп обученияларды сатып алып, ошо менен түнү менен окудум, үйрөндүм. Азыр бере турган убакыт келди эми. Толкун эже личкаңызга суроо берсе болобу дейт. Менеджерлер жазып коюңуздар, Гүлнур Советбековна дейт. Личкаңызга суроо берсе болобу дейт. Ошондо кандай суроолор, ошол жерде деле бере бериңиз. Окуй албай калышы мүмкүн, жетишпей калышы мүмкүн да. Мен миллионердин аялымын качан болот? Апрелдин ортолорунда башталат. Так, дагы кандай вопросторуңуздар бар? Вопростор болсо бериңиздер. Мен уже сүйлөй турган сөздөрүм калбай калды. Так. Демек, сиздерде да суроо калбай калыптыр, э? Ладно. Бөлүп төлөсө болобу дейт. Бөлүп төлөсө болобу, өзү болгону бөлүнүк сабак болсо, акчасы бөлүнүк болсо. Болбой калат го. Бөлүнбөстөн туруп бир бүтүн болуңуздарчы. Сразу мындай от души сразу чечкиндүү болуп туруп, мындай кенен болуңуздарчы. Мен оозума баткан сенаны койгон жокмун го. Коркуудан кантип арылабыз? Мен катталгам курска, ура дейт Айгерим. Замансыз Айгерим. Эми Айгерим, менин көзүмө көбүрөөк көрүнүп туруңуз группада. Себеби курстун аягында менде сонун немелер бар, сюрприздер бар. Коркуудан кантип арылабыз дейт. Хорошо, коркуу болсун анда. Мен сени көргөн сайын өзүмө энергия алам, дайыма сенин сабактарыңды көп көрөмүн, окуйм. Мен сөзсүз өзүм 5 жылдан бери китеп окуп келем. Баардык китептерди мотивационный китепке алмаштырганмын. Луиза Хей китебин. Эң сонун китепте көп нерсе бар өзү. Мен дагы китепти аябай көп окуйм. Китептеги информациялар көпчүлүк эмеден таппайсыз кээде. Жалкоолук кээде кармаганда эмне кылабыз? Коркунучтан кантип арылабыз дейт. Жалкоолугуңуз карматкан болсо, демек сизде сексуальный энергия жок. Жашоого болгон желание жок. Жолдошуңуз менен жатканда эчтекени чувствовать этпейсиз. Через не хочу жатасыз. Ошол жерде блоктор бар. Ошол нерсени ачкан болсоңуз, жалкоолугуңуз моментарно жоголот. Ал эми коркуудан кантип арылабыз деген бул кандай коркуу? Сиз өзүңүздүн безопасностьуңузду сакташыңыз керек, өзүңүздүн пространствоңузду сакташыңыз керек, өзүңүздү өзүңүз защищать эткенди үйрөнүшүңүз керек. Мисалы, эмнеден коркосуз? Адамдардан коркосузбу? Жаныбарлардан коркосузбу? Жолдошуңуздан коркосузбу? Конкретно кандай коркуу? Мисалы үчүн менде коркуу бар. Ал коркуу кичинекей кызым сыртка чыгып ойноп кетсе, суупуга кулап кетеби, машина жолго чыгып кетеби, ошол коркуу мендечи. Бул коркунуч баардыгында эле болуш керек деп ойлойм. А так башка коркунучту менче бул жок нерсе, иллюзия. Америкадан салам дейби. Жолдошум жалгыздыкты жакшы көрөт, инсульт алган, апасы менен атасын мен карайм, ал башка жакта жашайт, 7 балам бар дейт. Жолдошум жалгыздыкты жакшы көрөт дейт. Инсульт алган болсо бул өтө неме. Эркектер эмне үчүн эрте инсульт алат, же болбосо эрте жүрөктөн кетет? Потому что
Эркектерге бир гана баягы благодарность жетишпейт аялдардан, мээрим жетишпейт, сүйүү жетишпейт, мактоо жетишпейт. Ошол нерсе жетишпегенде дайыма ар кимде басынтып, критика алып, нааразы боло берсе, ошондо эркектер эртерээк мына жүрөк оорусуна калып калат экен. Жана мен мурунку мына жерде караңыздар. Мына жерде каерде эле? Мына жердеги эме бузулганда уже так, мынакей. Мынакей. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Мынакей төртүнчүдө. Мен сага сүйүү жана ыраазычылык тартуулайм деген этапка нарушение кеткенде, аялдар айтыш керек да. Мен сага ыраазымын. Мен сени сүйөм. Рахмат сага. Ушул нерселерди укпаганда же апасынан укпаганда, ушул нерсе жетпегенде эркекке жүрөк, потому что бул энергия мына ушул жүрөктө жайгашкан энергия да. Турмуштан ажырашкандар энергияны кайдан алабыз дейт. Сизде өзү энергия бар. Эркектен сиз эч качан энергия ала албайсыз. Эркек сизге безопасность берет, эркек сизге защита берет, эркек сизге ошол материальный эмелерди гана берет. А так жизненная энергия, жашоого болгон энергия, сексуальный энергия бул всегда өзүңүздүн ичиңизде. Сизде жатын барбы? Бар. Аялдык эмеңиз барбы? Органдарыңыз барбы? Бар. Мына ошол жерде жайгашкан. Эфирдин башында айтып кеткендей эле, сексуальный энергияга блоктор кеткенде уже сизде эркектерге зависимый боло бересиз. Жашоодо эмнеге жашап атканыңызды, бактылуусузбу, бактысызбы чувствовать эте албайсыз. Мен да катталдым, дейт Париза. Красавица. Там эле жоктон эле айттым, именно азыркы учурда болбой жатпайбы, мен деле болгум келбей жатат. Дүйшөбаева Айза, бул сабакты угуп жатып уйкум келди, барып уктай бер. Ыраазычылык билдирейин. Сенин китебиңе жетпей жүрөм. Буюрса сөзсүз түрдө аласыз. Так. Мен өзүмдү өзгөрттү деген китеп менен жашообуңуз карашыңыз. Экенсиз. Чоң рахмат, буюрса сиз менин досум болосуз дейт. Мен катталдым. Менин үйүмө кача албай калып, сонун курс өзүбүзгө инвестиция кылып өңгөлө алайындар дейт. Аха. Так, бул жерде азыр энергияны биз кайдан алабыз дейт. Эфир ашыкча уже аябай майда суроолор болуп кетти. Келиңиздер, мен эфирди сактайм да, 24 сааттын ичинде эфирди сактап коем. 24 сааттан кийин кечээки эфир дагы, бүгүнкү эфир дагы өчөт. Анан 10 эмеге чейин, мартка чейин 2 күн, 9 болуп калды уже, эртең кечке чейин экен. Эртең кечке чейин продажа, андан кийин 11 март күнү эртең менен таңкы саат 6-да биздин биринчи сабагыбыз башталат. Биринчи сабагыбызда өтө сонун ачылыштар менен болот, өтө сонун информациялар болот. Андан кийин 30 күн бою сиздерге сонун техникаларды даярдап койгом. Терс установкалардан кантип арылам? Сактап коеюнчу.